Арваңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, иш күнү кечи долбоору кайрадан иштер менен кечтин кезекчиси мен Эркин Нурбаев 2 саат бою биз күндөмдөгү актуалдуу маселелерди талкуулайбыз. Бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугу саясатка арбын аралашып, ошол саясий процесстерге бардыгыбыз бир кызуу талкууларды жүргүзөбүз. Ал болсун үй-бүлөлүк бир отурумда болсун, тегерек столдордо болсун, саясатчылар арасында дегиле биз коом катары өзүбүзгө өзүбүз бир көптөгөн суроолорду берип, жаңы саясий эрежелерге, шарттарга кандай даярдык менен бара жатабыз. Бул тууралуу бүгүн бизде ар түркүн тармактагы эксперттер, алардын катарында Политмер KG сайтынын жетекчиси Наргиза Нанакеева, юрист-адвокат Талайкүл Токтоконова, саясий таануучу Айболот Айдосов жана Бишкек шаар Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акбалык Жумалиева дагы болот. Ошондуктан саясат жана андагы жаңылыктар тууралуу бүгүн байма-бай сүйлөшөбүз. Азыр болсо бизде Бегиш ушу шайлоо деген чыгармасы менен болсун, музыкалык чыгарма, андан соң эфирде улантабыз. Мейман төрүбүзгө көңүл бургуңуздар. Soysong dağı kasapçıga belgi Çınçıp koysa dağı çocuk ayvı eli Gel dostum erkendiktin sezeli celin Terin oylon çınçırıkın belgin Geleceği kırgızımdın kolumda Senin önün manige Doşun üçün gel Doğusundu bir patriot gelsin, kalagan partiyaga bersin Aldıga koygon maksattardı tınçtık jolu menen jengsin Урматтуу биздин жалгыз ажо сиз байкап адилетке билдеңиз Добусту санаган кызматкери сиз бир да ката кетирбеңиз Көрөлүү элимдин колдогонун кайсыл бийликелерин да терс таасирдүү кыймылдарды балким чогуу жеңеттир биз Балким урпак кулоо үчүн эми сатпай добушуңду Ачылып жолуң болуп шыдыр чын жүрөктөн береттир биз Чынчык сойсоң дагы касапчыга белги Чынчып койсо дагы чочук айвы эли Гел досум эркиндиктин сезели желин Терең ойлон чын жүрөктөн белгин Келечеги кыргызымдын колуңда Сенин үнүң мааниге Ошон үчүн добушумду бер Болгону болдук, жаман болду Алмаштыралы жаман жолду Кыш болду, үшүп тоңдук Алган түшүп кылып чоңдук Акчасыз эле берели кызып колду Саламыбыз барыбыздын түз эле болсун Чатырыбыз бир кемедебиз Келгиле сүзөлүү күчтү кошуп Үйлөнүп учалы ашып озуп Ар бир улуттар бириңе доссуң Колдогу мүмкүнчүлүк кетсе кассың Саткан добушуң көрүн кассın Себеби өлөт анын урпактары Отурат анан алгарма башын Тарыхты жакшылап эстейли же тарыхты жакшылап келип жатсын Ушинтип эле жүрө беребизби биз деле өнүгүп жетилели Отура бербей жөн эле тиленип Болбосо менин сенин жетигениң Арыкта агып кетип калды Арыкта агып кетип калды Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Быйылкы 2021 саясий курулуштарга абдан бай келет. Өзүңүздөр эсиңиздер болгондой январь айынан баштап бизде президенттик шайлоо болду, андан соң жалпы элдик референдум болду, андан соң катар менен негизги шаарларыбызда жергиликтүү бийликте шайлоо курулуштарындагы көп болдук. Андан кийин мына ноябрдын 28 күнүндө 7 чакырылыштагы парламенттин тагдырын талкуулайбыз. Бул процесстер кандай өңүттө жүрөт, бул тууралуу бизге
алгачлардан болуп ушул юрист жана адвокат Талагүл Токтакунова жана Политмер KG сайтынын жетекчиси Наргиза Нанакеева келип биздин талкууга катышканга даяр. Рахмат, келип бергенсиздерге, убакыт бөлүп бергенсиздерге ыраазычылык билдиребиз. Саламатсыздарбы? Эң алгачкы олуу ушул талкуубузду саясий акыбалдан баштайлы. Бүгүнкү күндө сиздер өзгөчө сизден баштагым келет. Мисалы Политмер KG бул жалпы саясий курулуштарга, саясий убадаларга мындай мониторинг дүрбү салып турган ошол ишмердүүлүктү жүргүзөсүздөр. Бул жолу мына жаңыдан съезддер өтүп баштады, партиялардын алгачкы бештиктер деп мына жарнамаланып баштады. Быйыл жаңыча система менен өтөт, жаңы мыйзам кабыл алынды. Ушунун бардыгында Политмер KG эми мунусуна кандай позицияны кабылдайт дагы, анан кандай ишмердүүлүк жүргүзөбүз, жалпы баа берүүңүздөр кандай болуп атат? Келиңиз. Политмер KG сайты бул 2011 жылдан бери иштеп келе жатат. 2011 жылы президенттик шайлоо болгон. Ошо президенттик шайлоодон баштап биз ошо Кыргызстан саясатчыларынын убадаларынын үстүнөн көзөмөл жүргүзүп келебиз. Мына эми парламент мисалы буга чейин 6-чакырылыштагы парламенттин ошо шайлоо алдында берген убадаларына көз салсак, эми болсо мына 28 ноябрда кийин келе турган 7-чакырылыштагы парламенттин убадаларына көз чаптырабыз. Эми алардын убадаларын биз чогултабыз. Биринчиден шайлоо программаларында көрсөткөн убадаларын, ооздорунан ачкан убадаларын, андан кийин биз анын аткарылышын көзөмөлгө алабыз да. Анан мына 28 ноябрда парламенттик шайлоо болот. Бүгүн мына 13 октябрда арыздарды кабыл алуу күнү аяктады. 18 октябрга чейин алар партиялар мисалы жана бир мандаттуу округдан шайлануучулар бардыгы ошо шайлоо күрөөлөрүн төлөгөндөн кийин, анан кийин 28 октябрда болсо ошондо так саны, так ким барат шайлоого, ким аттанат, ошонун бардыгын анан борбор шайлоо комиссиясы жарыялайт да. Анан 29 октябрда болсо ошо шайлоо алдындагы үгүт маалы, ошо шайлоо алдындагы үгүттө баягыдай болуп убадалар, жомоктогудай убадалар көбүн эсе ошо жай баштайт да, жамгырдай болупчу жер-жерлерде. Эми бизде саресеп мисалы саресеп жүргүзүп келебиз. Парламент 6-чакырылыштагы парламенттин убадаларына көз чаптырсак, тилекке каршы бул парламент мындай 30% эле убадаларын аткарды биздин анализ боюнчачы. Анан кийин кайра эле ошол партиялар, ошол эле депутаттар кайра эле азыркы шайлоого катышканы баратышат. Эми азыркы учурда баягы саясий партиялардын аты гана өзгөрбөсө, анан анча-мынча курамы эле өзгөрбөсө, баягылар эле бара жатат да. Баягылар эле шайлоого аттанды. Эми тиги 5-6 жыл мурда кандай убадаларды берсе, кайра эле ошол убадаларды беришет. Мисалы кандай убадаларды беришкени, биздин Кыргызстандын шартында азыркы күндө, азыркы учурда аткарылбай турган убадаларды көбүн эсе беришет да. Мисалы элементардуу түрдө барган эле облусуна барып айтып берет: "Ай, Нарын облусу силерди эң бай кылам." Чындап эле ушундай убада жаңырган. Адамдар кол чаап, чын эле бул депутатты шайлап алсак эле тиги Нарын облусу эң бай облус болуп калат турбайбы деп ишенип калган шайлоочулар анан кийин добуштарын берип ошол депутаттын өтүп келишине жардам беришкен. Мындан тышкары акысыз коомдук транспорт, эне капиталы, бала жана сүйүнчү 50 000 сом дегендер бардыгы ошо тиги мугалимдерге, пенсионерлерге ошо жөлөк пулдардын бардыгын көтөрөбүз, $400 кылабыз, 3 эсе көтөрөбүз, Казакстан Россиянын кандай болот дегендердин бардыгы азыркы күндө кайра эле шайлоого аттанып жатат. Ошо шайлоочуларга айтып кетет элек, ошол мындай татыктуу талапкерлерди келишине жардам беришсе өздөрү, анткени алардын колунда добуш берүү менен алар ушу татыктуу адамдардын парламентке келишине жардам беришет да өздөрү. Мына өзүңүздөрдүн аталышыңыздар айтып турганда бул саясий метриканы чыгарасыздар да, саясий сандар, бул айтылган сөздөр, факт негизинде далилденип, анан баягы жарыян салынат да. Анан көп учурда ошол сиздердин ишмердүүлүгүңүздөргө мындай орусча айтканда мындай предвзятый мамиле дагы байкасак болот коом тарабынан. Себеп дегенде айрымдар айтышы мүмкүн, бул кайсы бир саясий күчтүн экинчи бир же үчүнчү саясий күчкө болгон ошол жалданма иши деп дагы ушундай ойлор кетиши мүмкүн да. Эми ушундай божомолдорду, ушундай түшүнүктөрдү түбү менен кырчып, же болбосо мындай жосунсуз деп айтууга кандай аргументтер колдоносуздар жана кандай далилдер менен бышыктайсыздар да? Себеп биздин бүгүнкү саясий курчтук мына ушундан келип чыгат да. Чыңалуу, бири-бирине ишенбестик, бири-бирине ошол каралоо, бирөөнүн атын жамынып чыгуу деген ушу терс көрүнүштөр бар да. Ушуга берген багыңыз кандай? Политмер KG бүгүнкү күндө
толугу менен көз карандысыз ресурс. Анда азыркы күндө мындай долбоор катары дагы азыркы учурда ал бирөө тарабынан каржыланган жок, эч ким тарабынан. Бул жерде мисалы 2011-жылдан бери мен иштеп келем. Айрым учурда команда менен, айрым учурда өзүм жалгыз эле. Бизде эч ким тарабынан азыркы учурда акча төлөнгөн жок. Жана биз саясий партиялар менен эч кандай жумуш жүргүзбөйбүз. Болгону биз алар парламентке келгенден кийин фракция болуп биз алар менен жолугушуп, биз тууралуу маалымат айтып, андан кийин биз менен иштешик эле. Анткени мисалы убадаларды аткарууда албетте мындай татаал жумушта биз мисалы алардын катчылыгы менен байланыштуу болобуз, алардын жардамчылары менен байланыштуу болобуз. Анан жерлерде мисалы муниципалдык кандайдыр бир убадалар берсе, өз алдынча башкаруу жергиликтүү органдары менен дагы ошол жака чейин чалып, телефон чалып, анан кийин биз мисалы кандайдыр бир тиги ала букага барып, бир каналды куруп берем деген сыяктуу убадалары болсо, ошол убаданы текшерүү үчүн биз ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына чалып, ошол жерден убаданын аткарышын көзөмөлдөйбүз да, аткарылдыбы, аткарылган жокпу деп, жергиликтүү тургундар менен дагы байланыштуу болобуз, активисттер менен. Акыркы звеносуна чейин, акыркы ошол берген убаданын аткарыла турчу жерине текшересиздер, э? Ооба. Анан эң негизгиси биз албетте мындай интернет боюнча издөө жүргүзөбүз дагы. Анан дагы айтканым, жанагы жергиликтүү ошо органдар менен же жергиликтүү тургундар менен дагы байланышкан учурларыбыз болот. Убадан аткарышын билишти. Демек, ишмердүүлүгүңүздөр толугу менен көз карандысыз. Толугу менен көз карандысыз. Биз менен сүйлөшүүгө мүмкүн эмес. Абдан маанилүү. Сиздерди мындай өзүнчө бир оюнчу катары, мындай сырттан көзөмөл салып, сересеп салуучу катары эсибизге туюп коелу. Мен сиздерге эскерте кетсем, бүгүн саясий процесстер тууралуу сүйлөшүп атабыз. Биз аябагандай саясатташкан коом деп айтылып келет, бирок анткени менен талап ойлойм, саясий маданиятыбыз, саясий түшүнүктөрдү биз жалпысынан төмөн деп баа берсек болот. Буга объективдүү дагы көрсөткүчтөр бар. Алардын катарында добуш сатып алуулар жана сатып берүүчүлөр. Ушул көз караштан талай ойлойм. Бүгүн жаңы бийликтин архитектурасын куруу максатында мына ноябрда шайлоо жарыялады, жаңы системаны преференциалдык партиялык тизме менен, анын ичинде ушу жумшак тизме деп атабыз да. Сиздин баамыңызда ушул кура турган жаңы архитектуранын пайдабалы ушундай ошол эки түрдүү система менен жакшыраак курулабы? Бул же мындай чоң кубулуштарга, мындай терс көрүнүштөгү кубулуштарга алып келеби? Сиздин бааңызда. Акыркы күндөрү биздин уже 30 жыл болду көз карандысыз болгон. Көп айтылып атабыз, ошо 30 деген сан өтө көп айтылды. Көз карандысыз мамлекеттик болдук деп, ошондон акыркы 10 жылдын ичинде бир сөз аябай терс болуп атат. Бул ар бир бийлик келген сайын мен реформа кылам дейт. Мен ушундан баштагам дейт. Бул партияга эч кандай тиешеси жок, бул сөздүн өзү. Реформа кылам, анан коррупцияга каршы күрөшөм деген баягы күрөш менен келип атышат, анан мен реформа кылам деген. Бул негизи абдан бул баягы терс сөз болуп атат да. Анан кылам деген киши кылып атабы? Кылынып атабы ушу акыркы 10 жылдын ичинде? Ар бир бийлик келип, сөзсүз түрдө баш майзамды өзгөрткөндөн баштайт. Биринчи өзгөрткөндө биз азыр туурабы же туура эмеспи деп бүгүн айта албайбыз, эртең кандай болот деп дагы айта албайбыз. Так, анткени муну уже бул тарых көрсөтөт. Бирок тарыхты биз карап кийин ушул туура эмес болуп калыптыр деп атпайбыз. Кап деген сөздөр көп болуп кетип атат да. Бир баш мыйзам эмес, кичинекей бир мыйзамды жазыш үчүн абдан көп тажрыйбаң болушуң керек. Ошону карап бери дегенде бир жылдын ичинде, жарым жылдын ичинде аны тастыктап, ар кайсыл жерден анализ алып, кылып туруп, анан баягы чайнап, ушу жутканга келгенде чыгарыш керек да. Биздики эмне кылып атат? Биринчиден тапшырма түшөт. 3 айдын ичинде, 2 айдын ичинде, 1 айдын ичинде деп коет да. Анан шашып, баягы кыргыздар айтканда жанталашып, бул мыйзамдарды жазабыз. Баш мыйзам азыр баш мыйзам жазылып, эки система менен шайлоо болот дегенде аябай тартыштар болду. Ушул жерден дагы мен мурдакыда каракам, бул абдан туура эмес, жаман болуп атат. Анткени биз даже акыркы мыйзамды эптеп, септеп өздөштүрүп келетсак, бүгүн кайра башкача болуп калды. Биз кайрадан артка кетип атабыз. Ар бир жылы болгон революция дейбизби, төңкөрүштүн себеби эмне?
бай адамдар келип атат парламентке. Сапатсыз адамдар келип атат. Бир сүйлөмдү айта алмак турмак окуй албаган адамдар келип атат дейбиз дагы. Добушубузду сатпашыбыз керек дейбиз дагы. Азыр бүгүн бир мандат менен округтарга берип койдук. Ким келет? Эркин экөөбүз бара алабызбы? Маселе ошондо. Бара албайбыз. Анткени экөөбүздүн чөнтөгүбүздө анча акча жок, ошончо кишиге барыш үчүн каражат керек. Каражаты кимдин каражаты бар? Азыркы бүгүн парламенттин 95%-ин отурган кишилердин каражаты бар. Көчөдө жана чын эле окуй албай, жаза албай жүргөн адамдардын эми кемсинтпейм, бирок алар негизи каражаты бар. Ошол кишилер келет. Конституциялык совещаниянын төрагасы дагы бир эмесин бай күнү окуп калдым. Ушул конституцияны жазып атканда билген эмесмин. Азыр кемчиликтерин билип атам. Бөрөбаев мырзаны айтып атасыз. Бөрөбаев. Азыр кемчиликтерин билип атам дейт да. Азыр эми кемчиликтерин биз ушул 28 ноябрь күнү билебиз. Анткени баш мыйзам, конституциялык мыйзамды эптеп-септеп даярдап туруп, анын жанындагы подзаконный актылар кандай кылып ошону реализация кандай болуш керек, аны билбей эле көрдүк да. Азыр ошол практика жүзүндө көрөбүз. Башаламан саясий оюн бул ар дайым башаламан болуп келген. Шайлоо негизи ошол мыйзамды биринчи беренесинен акыркы беренечисинен тим эле жатка билсек дагы ошондо дагы башаламан болуп келген. Анткени орустар айткандай это грязное, туурабы? Азыр эми билбей эмне экен, эмне болот экен, бюллетенде кандай болот экен, ким биринчи мандат менен, кайсыл мандат менен ким барат экен, сен партия менен барат бекенсиңби? Азыр айтып атат, тизмени карасак, бул бир партиянын мүчөсү, бирок бир мандаттуу округ менен барат экен. Анан элдер билет, кимге партия кылабызбы, же булга кылабызбы? Аябай каша да. Убакытты кандай деп ойлойсуз? Мына октябрдын 13 болуп калды. Туура айтасыз, 18-inde мына акыркы баягы жыйынтыктар чыгат, БШКдан текшерүүдөн кийин. Карасак, 1 ай 10 күнгө жетпеген аралык кылып атат да. Бул биздин электоралдык маданиятты кайрадан эске алганда жетишелик убакыт болобу? Ошону сиңирип айтканда, муну мамлекеттин функциясы кандай болуш керек бул иште эми? Азыр карапайым жаран эмес, биз юристтер окуганга эптеп үлгүрүп атабыз. Кандай болуш керек деп өзүбүз араң билип атабыз. 1,5 ай болду. Эми аз. Чындыгында аз, бирок ошол мыйзамды жазып атканда, конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөр кирип атканда, ошол башкы мыйзамды жазып атканда биздин аз экенин билгенбиз да. Эми мамлекеттик органдарга дагы бул абдан аз негизи. Бирок алар бизге аз деп айтпайт. Бирөөсүн баягы автомат менен чекесине койсоң дагы атпайт. Анткени аларда эч үстүдөн келген буйрук бар. Мыйзам бар, мыйзамды аткарыш керек. Өлүп калсаң дагы мыйзамды аткарыш керек. Ошондуктан биз үлгүрөбүз, бардыгыбыз бар, даяр деп айтабыз. А даяр экенби? Ошол 28 ноябрь күнү тилекке каршы көрөбүз да. Наргиз айым, айтсаңыз, ушул политмер Кейджи ушул убадаларды эске алып турат деп атасыз, ошого мындай аткарылышына көзөмөл салып турат деп. Эми ушуну негизи мындай эл өкүлчүлүк болгондуктан бул ар бир айткан сөз, ар бир айткан иш тастыкталыш керек, анык фактылар менен бекитилиш керек. Бирок аны менен катар биз саясий илимде мындай популизм деген сөздү айтып келебиз. Популизмдин орду барбы же жокпу? Кыргызстандын шартына ылайыктап айтсаңыз. Себеп дегенде, мындай популизмди биз өнүккөн өлкөлөрдө, өнүккөн шайлоо системаларында, өнүккөн саясий маданиятта деле угуп келебиз да. Бирок алардын популизми негедир аябагандай ишенимдүү, анан ишке аша тургандай кылып угулат да. Ошол популизмдин ачыктамасын билип кетсек болобу сизден? Кыргызстандын кырдаалында. Эми Кыргызстандын кырдаалында эми тилекке каршы ушу шайлоо программаларын бир дагы шайлоо программамда популисттик убадаларсыз жок да. Бардыгында бар элементтери популисттик. Эми бул популисттик деген эмне? Мындай убадалар конкреттүү болуш керек. Биринчи убакта, биринчи учурда, убадалар конкреттүү деген эмне? Конкреттүү мындай убактысы көрсөтүлүш керек. Конкреттүү кантип аткарылат, механизмдерин дагы көрсөтүш керек да. Анан бирок мындай эле популисттик убадалар көп болуп атат. Мындай мынтип эле айтып коет да, мисалы баягы эле айлык акыларды көтөрөбүз, пенсияңарды көтөрөбүз. Кайсы жерде шайлоочунун кандай жүрөгү өткөн маселелери бар? Булар шайлоо программаларын
түзгөндөн биринчи мына ушуларды эске алышат да, буларда кадимкидей технология иштешет. Политтехнологдор кадимкидей шайлоо программаларын алар эми мындай беделдүү мындай саясий партияларчы алар шайлоо программаларын ошентип иштешет да, мисалы кайсы райондо кайсы маселе элди түйшөлтөт. Мына ошонун негизинде ана шайлоо программаларын түзөт да, кайсы жерге кандай убадаларды бериш керек, кандай кайсы жерден жолун оңдош керек, кайсы жердин каналын оңдош керек, кайсы жерде тиги майыптар көп деген сыяктуу ушул маселелерди алар биринчи орунга коет дагы, анан ошол баягы эле убадалар кайра эле бизге ошо айтыла берет да. Тилекке каршы популисттик убадалар өтө көп. Биз эми популист деп эсептебей атабай эле биз өзүбүздүн анализде көрсөткөндө, мисалы измеримый и неизмеримый деп бөлгөнбүз да, ченемдүү, анан ченемсиз деп. Ошол тилекке каршы ченемсиз убадалар 80%дан ашык. Политмер кечи бул биздин мамлекетте жалгыз гана көз карандысыз, бул неправительственное болуп атпайбы? Көз каранды коммерциялык уюм эмес, бир гана ушул организация болуп атат да. А негизи булардын ишмердүүлүгүн жок. Биринчиден ушул парламенттин ар бир депутаттын ишмердүүлүгүнө баа берүү ким? Ал биз. Биз адамдар. Ошону биз билип, угуп жатыптыр эле, ошого барып туруп добуш берип атпайбызбы? Анан 5 жыл өткөндөн кийин, ошол 5 жылдын ичинде ошол депутаттарды биз чимкирик деп да айтабыз, аябай жана макалөө, сексалөө деген сөздөрдүн баарын жаман дейбиз дагы, бирок ошол шайлоо күнү ошол бүгүн тизме башталганда эле ошол эле депутаттарды мыкты деп атабыз да. А биздин адамдар жанагы негизи биздин өзүбүздүн ушул уровень болуп атпайбызбы, деңгээли жетише элек болуп атат да. Анткени сиз азыр туура айттыңыз, бул ишке ашчу нерселерди убада кылабы деп, убада кылбайт. Мурдакы башкы мыйзам боюнча алып көрсөк, президент, мурдакы президенттер, азыркы баш мыйзам эмес, мурдакы баш мыйзам негизинде ушул президенттикке болгон талапкерлер эмне деп айтты? Помню, Жээнбеков айткан. Бабанов 25 000 десе, мен 26 000 кылып берем деп. Мугалимдердин айлыгыңарды ар бириңерди көтөрүп берем. Ар бир кредитти 6%дан өйдө кылбайм, или 9%дан өйдө кылбайм. Жээнбеков 6% кылам. 6% кылам деп. Анда ыйгарым укугу боюнча ошол кезде президенттин ыйгарым укугу бар беле? Жок да, албетте. Банктын эмес, проценттин ставкасын кылганга. Айлыкка кылганга бар беле? Анткени ал өкмөттүн ишине кийлигишкенге мүмкүнчүлүгү жок болчу. Кийлигишсе бул узурпация власти. Азыркыныкы бар да бирок. Азыркынык эгерде бүгүн мына айтып атат. Азыркыныкы бар, жаңы баш мыйзам башталганда мынтип айткан. Бардыгына мен жооп берем деген. Мен жооп берем бардыгына. Керт башы менен жооп берем деп атат. А бүгүн айтып атат, эртең, например, Акылбек Жапаровду, пример, эгерде эмки жылы баланчанча ага чейин бюджетти баланча кылбаса, анда бул жооп берет. Койгон мен жооп берем деп айткан сөз жок. Ага чейинки баш мыйзамды мен жооп берем, мага ишенип койгула дегенде, азыр айтып, ошол баш мыйзам кабыл алынган күнү айтты. Мына конституциялык совещаниянын мүчөлөрү алып келди, булар туура эмес болсо булар жооп берет деп. Анан анын бардыгын биз азыр жаман жакшы деп айтпай, ар бирибиз тараза кылышыбыз керек да. А биздикилер андай азыр жаман деп айтты дебейт. Тигини койбоду. Акылбек Жапаров жаман, анткени бул ушундай көп жакшы убадаларды берип коет, анан аткара албай калат экен деп калып кете беребиз да. Чоң рахмат. Мен эстерге салып кетсем, мына өзүңөр деле угуп атасыздар, биздин студияда мындай Талакүл айым өзү эле негизи ачык айрым абдан өзүн алып жүрөт. Абдан курч пикирлер айтылып атат. Албетте бийлик тараптуу көздөй мындай пикирлер айтылыш керек. Себеп дегенде биз ушу бийлик бизге кызмат кылуучу деген түшүнүктү мындай башыбызга жакшылап сиңирип алсак, ошол сөздөр балким сизге башкачасынан угулуп баштайт, балким бизди сындагандар да жок эмес. Биз жарнамалык бир үзүндө болсо, андан соң Талакүл жана Наргиз айымдар менен бүгүнкү саясий кырдаал жана андагы биздин кандай иш аракеттери, өзүбүздүн маданиятыбызды камчорлоп атабыз, ошол тууралуу сүйлөшөлү. Биз менен болуңуздар.
Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кайрадан студияга кайтып келелик. Бизде конокто эки айым экөө тең ошол саясат айдыгында так даана өзүнүн пикирин айтып билдирип келет. Бүгүн ушу сиздердин убактыңыздарды уурдап алып биз жакшылап талкуулайлы деп атабыз. Ооба чын бүгүн биз деле мисалы барып документтерди тапшырдык, 18-де текшерилет, парламенттик шайлоо мына эң кызуу учуруна келип калды, негизгилер такталып калды, биринчи бештиктер деп атат. Ошол биринчи бештиктер тууралуу сизден сурагым келет. Мына мага комментарийге жазып атат да, Эркин мырза, мунусунда преференциалдык шайлоо болсо, 54-чү болобу, биринчи болобу, мындай жумшак спискалар биринчи бештикте эмнеге көрсөтүп атышат бардыгы деп сурап атышат да. Мен ушул суроону кайра сизге переадресация кылайын. Эмне үчүн маанилүү болуп атат? Жана бүгүнкү ушул парламенттик шайлоого аттанган, баштары көрүнүп калган саясий партияларга кандай сереп салып отурасыз? Бул биринчи бештик дейт, мурун биринчи ондук деп көрсөтүлчү. Бул баягы элде айткандай баягы мурдакыдай невеста на выданье. Жарнама. Кимиси сулуураак экен, кимиси акылдуураак экен, кимисинин акчасы көбүрөөк экен, кимисинин мээси көбүрөөк экен. Кайсыл жакта түндүк, кайсыл жакта түштүк деп бул баягы мен кыймын деген эле сөз да, чындыгында. Азыркы норма менен, азыркы мыйзам менен лидердин да өтпөй калыш коопсуздугу бар да. Лидер партия ошолордун арасынан өтпөй калганга мүмкүнчүлүгү толук кандуу бар. Ошонун арасынан экөөбүздүн тизмебизге көбүрөөк добуш берилип калса, экөөбүз өтүп кетебиз. Бирок биздикилер баягы партияны элдер бул жөнөкөй элдерге да, негизи жөнөкөй элдерге кайсы партия экен, баягы кимдер экен деген эле кызык да. Ошон үчүн деп ойлойм. Бирок карап көрсөңүздөр, аябай башаламан. Кечээ экөө урушуп, бирин-бири көргүсү келбей, сен демократ, мен социалист, сен реформист деп атканын бардыгы бир болуп калды. Анан мен көп жактарга барып калам да, баягы жөнөкөй адамдар менен сүйлөп атсам, ну тизмелерде экөө жүрөт, анан экөө урушуп атчу эле, анан бүгүн эмне болуп чогуу болуп калды депчи. Анан бир нерсени ар дайым тастыкталып келет: саясатта достук жок. Саясатта бир кызыкчылык жок. Саясатта ошол учурдагы кызыкчылык болот да. Ошол учурдагы. Анан бүгүн ушул биринчи 5 тизмедеги адамды айтып алып туруп, бул партиянын жүзү ушундай экен, программасы сонун болот, ушуну акыркыга чейин өзүнүн жумушун жакшы алып барат деп айтканга мүмкүнчүлүк болбойт. Жок. Биз кайрадан политмердин мен айткан дүрбүсүнө кайтып келелик. Парламент өзүнүн табиятында бул ачык болушу зарыл, өзүнүн түпкүлүгү ошондо жатат да. Анан сиздер ушу сереп жүргүзгөндө, байкоо жүргүзгөндө ошол мыйзамдарды аткаруучу бийлик бар, өкмөт структурасы азыр кайрадан өзгөрдү, аны дагы талкуулайлы убакыт болсо. Анан бүгүнкү жаңы конституция боюнча бардык жоопкерчиликти биз айткандай ошол урматтуу президентибиз өзүнө алды. Эми политмер ушул бурулуштан, ушул өзгөрүүдөн мындай байкоо сереп салуунун фокусун өзгөртөсүңөрбү, президенттин ишмердүүлүгүн ортого саласыздарбы, ошол кишинин айткан сөздөрү жана кылган иши менен дал келип жатабы дегенге мындай багыт аласыздарбы? Мен ошо башында айтып кеткендей, 2011-жылдан бери биздин политмер КЖ сайты иштеп келе жатат. Анан анда бир гана парламент эмес, президенттен баштап жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы мэрлер, колдон келсе акимдердин дагы убадаларын көзөмөлгө алганга аракет кылабыз да. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын ошондой эле. Анан кийин эми бул албетте биздин колубуз жеткендей да, ошол мүмкүнчүлүккө жараша. Анан кийин биз албетте биринчи кезекте президентибиздин убадаларына көз салып атабыз. Айтып кеткендей, президент өзү убадаларын аткарбай жатат деген сөз келип чыкпадыбы? Албетте саясий маданияттуулуктун мындай жогорку үлгү катары президент өзү көрсөтүш керек. Бирок биз эмнени көрүп жатабыз? Ал мисалы шайлоого аттанганда эле эмне деп кандай убадаларды берди эле? Мисалы биликчил партиялар шайлоого мындан ары катышпайт деген менен
партия катышпаганы менен анын ичиндеги адамдар катышып атпайбы, бул биринчи. Экинчиден электр энергияга чектөө алым салынат деген. Электр энергия болгон чектөө алынган жок. Электр энергия тескерисинче мындан ары эми дагы кымбаттайт деген сөз жүрүп жатат. Бул экинчи. Анан кийин дагы мындан тышкары жанагы керт башым менен жооп берем деп азыркы күндө мисалы жоопкерчиликти Акылбек Жапаровго айрым учурларга келгенде боло элек деле ошого үйүп жатат. Мына бул эми баарыбыз көрүп жаткан, күбө болуп жаткан көрүнүш. Сіздер болгону ошону мындай белгилеп коесуңар, ушундай. Биз белгилейбиз, андан кийин аткарган жокпу? Сөзсүз түрдө белгилейбиз. Маркер коюп коесуңар. Мисалы, маркерлер бар, байкоодо деген, бардыгы байкоодо деп келишет. Убадалардын бардыгы анан аткарылды, аткарылган жок деп биз ошол маркер коебуз дагы. Андан кийин жыйынтыгында мисалы президенттин өзүнүн ошо биздин политмеркежидеги баракчасына киргенде анын канча убадасы аткарылды, канча убадасы аткарылган жок. Анан кийин керек болсо далилдерди да көрсө болот да. Ошол убада аткарылгандыгы тууралуу далилдерди дагы биз келтирип, астына жазып коебуз. Мына ушундай бизде иш жүргүзүлүп жатат да. Бийликтен вертикали бекемдегенден бекемдеп баратат. Бардык тармак ошол бир кишинин жана анын командасынын көзөмөлүндө өзгөчө бизде күч түзүмдөрү, күч структуралары эбегейсиз бир эркиндикке ээ болуп, Камчыбек Кыдыршаев жетектеген ошол мекеме бардыгына чоң дүрбү салып отурат да. Ушул ишмердүүлүктө сиздин кылган ишиңизде кайсы бир саясий күчтөр тарабынан, саясатчылар тарабынан же бийлик тарабынан мындай телефон чалуулар, орусча айтканда мындай намектор болобу, ошону бир мындай бир алып койсоңуз же ошого бир жок же балким жокко чыгарганга аракет кылышабы же тескерисинче мойнуна алып, ооба ушундай оңолом дегендер дагы жок эмеспи дейм да арасында. Ушул тараптан айтып берсеңиз. Бул суроого мен айткым келет да, тилекке каршы депчи. Анткени мындай биздин ушул жасап жаткан анализтерге кандайдыр бир реакция болсо биз абдан сүйүнмөкпүз. Анткени бизде мисалы мына убадаларыбыздыкы эч кандай реакция жок тилекке каршы. Бул биринчиден. Анан экинчиден жанагы анализде мисалы эми реакция бар кайсы жагынан, анализде жанагы алдыга чыккан партиялар, биз партиялар боюнча дагы бөлүп карайбыз да, анан парламент келгенде фракциялардын убадалары дегенде. Анан кийин кайсы фракциялар убадалардын аткарымдуулугу боюнча биринчи орунга же экинчи, үчүнчү, төртүнчү орундарга чыккандар, мисалы алдыңкы орундагылар, алар сөзсүз түрдө мында бир жакка барганда ошол эле эл менен болгон жогушуудан айтып чыгышат да. Биз мына политмеркежи деген көз карандысыз ресурс бар. Ошолордун мисалы жүргүзгөн анализине караганда биз мына биринчи орунга чыктык. Биз убадаларыбызды аткарган партиябыз деп алар өздөрүн анан кийин бираз манипуляция деп койсок болобу ошол. Мисалы сиз берген маалыматты бираз манипуляциялап өзүнө. Эркин, мен мынча отур этелем. Ушул эле суроого кечиресиз. Азыр өзүңүз айтпайсыз, курч айтып саласыз депчи, мен баягы пактып эле айтып коюшум керек. Сөз айтпаса, сөз учуру келгенде айтпаса ата сөйлөт деп коет го. Анан ушул суроого караганда мага биринчи эле оюма келди, жанагы орустардын баягы эски киносу бар эле го, ошондо такой вопрос аж неудобно отвечать дегенчи. Анан политмеркежинин дагы баягы изилдөөсүн карап туруп, ушул күч органдары болобу же ушул эле биздин аткаруу бийлигинин аткарылбай жаткан кездерин ким карап, ага ким баа бере алат? Бул парламент. Анан эмне болуп атат парламентте? Парламент азыр 2-3 чыгат, анан бир суроо берип коет дагы, анан ошону хайп кылып туруп элдин баарына Фейсбукка, соцсетинин баарынан таратышат. Мен мондай суроо бердим дейт дагы. Анан ошол эле адамды бүгүн, например, Ташиев мырзаны эшикке чыгат, урушушат, ошол жерден бир суроо берет, башка бирөөлөрүнө суроо берет, урушушат дагы. Анан азыр 100% кол коюп туруп, экинчи мындай кылбаңыз, сонун иштеңиз деп коет. Ушул таразабы? Бул тараза эмес. Бул жоопкерчиликпи? Бул жоопкерчилик эмес. Анан карап турсаңыз, мындай бир убактыда болот да. Урушуп аябай курч суроолорду берген депутаттар, кээ бир депутаттар ошол добуш берген учурда жок. Анан биз интернеттен көрөбүз дагы, ошол моментте отсутствовал болуп калат. Отсутствовал. Анан мен бар болсом ошого против бы проголосовал деп коюшат. Бүттү. Анан айтып туруп эле калп эле элге хайп кылып койгондо эмне кереги бар? Ал жөн эле да.
Анан ошондон жоопкерчилик. Могу азыр айтып атпайсызбы, биздин улуу урматтуу биздин президентибиз биз аны аябай чууда кылып күттүк. Бир жылдан бери чууданы дагы эле күтүп атабыз. Балким дагы чуда келеттир. Эми баягы үмүт чоң. Анан жоопкерчилик. Кайсыл жоопкерчилик? Баш мыйзам жаңы өзгөрүлүп жатканда бардык мен деген атактуу юридикалык илимдердин, тарых илимдеринин докторлору келди, академиктер, профессорлор келип туруп, анан ар бир баягы телеканалдарга берип да интервью берип аттык, чогуу болуп да жаттык, ошондо айтып атышты. Мурдагы президенттер жоопкерчилик тартпаган, анткени баш мыйзамда анын жоопкерчилиги көрсөтүлгөн эмес. Азыр жаңы баш мыйзамга жоопкерчилигин көрсөтүп койду, кайсы сонун болот, сону жашап кетебиз деди да. Ошондо мен мындай суроо берип атам да. Кандай жоопкерчилик? Мурдагы баш мыйзам менен азыркы баш мыйзамдын ортосунда кандай айырмасы бар? Кандай жоопкерчилик? Мурдакы баш мыйзамда жоопкерчиликти бул бир эле жоопкерчилик бар. Бул Африкада деле, Америкада деле, бул жакта деле бир эле жоопкерчилик болот, импичмент. Отрешение от должности деп коет. Бир эле, башка жоопкерчилик жок. Аны асып салбайбыз да көчөгө алып барып. Биз эле кууп жиберебиз же отургузуп коебуз. Башка жоопкерчилик жок. Ошондо мурдакы баш мыйзамда көрсөтүп атат. Ушундай эле парламенттин баягы 2/3 голосов генеральный прокурордун корутундусу менен болот да. Ал кезде ошол башкы прокурорду ким дайындаган, ошондо парламент көрсөтүп берет. Парламенттин колунда болуп атат. Парламент өзү көз каранды болуп, бул парламентская республика болуп, ал мындай бийик турат. Ыйгарым укуктар боюнча бийик турат. Ошол кезде импичмент кыла албаган, ыйгарым укугу жок президенттер келип ошол аткаруу бийлигинин жумушуна кийлигишип кылып атканда, биз ошондо жоопкерчиликке тарта албагандан кийин азыр кайсыл жоопкерчиликке тартабыз? Азыр жак аппендицит болуп Конституционный суд киргизилди. Конституционный суддун сөзсүз түрдө корутундусу болуш керек. Анын корутунду болбосо, башкы прокурордун корутунду болбосо, эми жогорку кеңешти сурап деле койбой эле, жогорку кеңеш мурда 120 якобы независимый болот эле, азыр зависимый болуп аткан органдан эмне колунан келет, туурабы? Анан кантип, кандай жоопкерчиликке? Эми бул реалдуу эмес да. Чындыгында мыйзам түрүндө башкы мыйзамдын нормаларын карап туруп, аны жоопкерчиликке тартуу де-факто невозможно, мүмкүн эмес. Айтат, чындыгында эртең айтат дагы Жапаров кылбай койду, жок, Акылбек. Кылбай койду, аны жок кылып коюш керек, аны жумуштан алып салабыз дейт. Бүттү. Анан кийин келип туруп президентке ким? Сиз башкы мыйзамда жооп бересиз, сиз жооп берем деп айткансыз, теперь сиз жооп бериңиз деп кимдин күчү жетип, духу жетип, ошону реализация кылат. Реализация тууралуу сүйлөшүп калдык. Мына айымдар кече күнү өкмөттүн структурасы өзгөрдү. Ал негизи эле өзгөргөн, ички состав өзгөрдү. Анан анын башында Акылбек Жапаров келди, кабинет министрлер жетекчиси болуп. Анан мен да ошол көрүнүштөн бир суроо жаралып атат да, жоопкерчилик маселеси. Кайрадан эле жоопкерчилик маселеси. Мен кээде карап калам, Facebookка чейин өзү чыгып, Садыр Нуркожоевич ар бир маселени мындай колунан келишинче мындай талдап, чайнап, элдин оозуна, пикирине мындай салып бергенге өзү дагы чыгып атат да, негизи. Бирок ал жазылган, ошол кабинеттер жетектейт деп. Анан ушул жоопкерчиликти балким бирөө албай жатканынан балким ушундай чечимдерге туура келип атат. Негизи эле сиз ушул жаңы жоопкерчилик болгон мурдакы баш мыйзамдын негизинде жоопкерчиликти бул өкмөт, жоопкерчилик парламентте болчу. Жоопкерчиликти ошол парламент алып туруп, өкмөттү ар бир жыл сайын өзгөртүп алмаштырып коет. Ошол жоопкерчилик да бул юридикалык жоопкерчилик. Сен иштей албайсыңбы, иштен жанагы бир министрди, соцфонддун министрин эмнеге жумуштан алып койдуң десе, 24 саат иштебей эткени деп атпайбы, ошондой эле сен иштебей эткенсиң деп аны алып коюп туруп, анын материалдарын прокуратурага берип, ГКНБга берип, каратып кылса болот. Бул жоопкерчилик, бул
де юра де факто өзүнүн ошол ыйгарым укугун реализация кылганга мүмкүнчүлүк. Азыр бул министрлердин менен кабинет министровдун жетекчиси мунун жоопкерчилиги жок, бул баягы канцелярский работник сыяктуу эле да, эмнени айтса ошону аткарыш керек. Негизги жоопкерчилик бул президенттин өзүндө. Ошондуктан президент бул өзү жооп берет деп айтканга баш мыйзам жооп берет. Бул эми бийликте вертикалдаштыруу жүрүп жатпайбы азыркы учурда? Акимдерге чейин эми президент түздөн түз өзү дайындай турган болуп атат. Премьер-министр айтпай эле койгон, Ошондо эми мыйзам боюнча айткандай, ушу президент жеке керт башы менен жооп берет, өзү айткандай. Бирок бул жоопкерчилик эч жерде механизми жазылган эмес. Айымдар, эми бизде эң негизги мамлекеттик күтүп-төлөшүбүздө эң негизги маселе бул мыйзамдар жазылат жана аткарылышы деген сыяктуу эле биздин ошол кыялыбыздагы де юра де фактону кошкондогу мыйзам, конституция, баш мыйзам жана анын астындагы мыйзамдар бул бир колдо. Экинчи тарапта болсо ошол реалдуулук да. Эми бүгүнкү реалдуулукту эске алышыбыз керек. Кече күнү октябрда 1 жылды мына рано еще не зажили дейлик. Анан Акылбек Жапаров бүгүнкү сөзүндө парламенттин айтып атат да, биздин өлкө дейт кайсы бир кок-алаңга болгон лимитин бүтүрдү дейт да. Албетте мамлекетибиз бүтүн ынтымактуу, мындай ашыкча бир мындай кок-алаң болбосун эле деп турабыз да. Бирок бунун канчалык негиздүү бул сөзү себеп дегенде ушул айткан сөзү, аткарылбаган иши, социалдык чыңалуу, электр энергия маселеси, кымбатчылык, ГС маселеси, мунун бардыгы каалайсың социумда өтө чоң чыңалууну жаратат да. Бирок лимитти биз чындап исчерпали деп айтып атат да. Ошого болгон биринчиден ал сүйлөп жатканда айма саясий политическая должность деп коелган, политическая должность болгону менен ошол саясатта турган адам саясатчы катары жооп бербей, мамлекеттик жумушчу катары жооп бериш керек да. Мамлекеттик жумушчу катары айтканда анда бир норма менен биз ошону карап туруп айтышыбыз керек. Баланча жерде баланча норма турат, ошондуктан жок депчи. Анан эми саясатчы катары мындай бардык нерсени мындай күлкү менен кошуп айтканды жакшы көрөм да. Бирөөлөр келип мен жумушум ошондой да, анан мынтип баштап келатат да. Баягы мен алдабайм, 5 мал намаз окуйм, мен алдабайм дегенде анан мен да күлкүм болот да. Алдабачу адам мээсинде эч качан алдабаса, ошол сөз менен сүйлөшүп аткан собеседник муну алдайт деп ойлогон ою дагы болбойт. Ал жөнүндө болбойт. Анан эгерде алдын ала айтып атсаң, демек өзүң уже мен алдап коем деген сөз да. Анан бул жерде адамдардын лимити деген болбойт биздин, тем более биздин элдин. Анан эми бул жерден жок, лимит жок болуп калды, кок-алаң болбойт деп айтканга дагы кепилдик бере албайт жана айтпаш керек. Анткени ал жөнүндө оюбуз болбош керек. Азыр ал жөнүндө чындыгында оюбуз болбош керек. Баягы жанына күч келгенде чыгып кетип атпайбы? Эми ал кок-алаң болбосун. Эгерде кок-алаң болбойт десе, баягы коркуп, ошондуктан жана куугунтуктар ошондо башталып атпайбы? Бизде лимит бүтүп калды, кок-алаң болбойт деп туруп, анан ар биринен 21 жаштагы баланы болсо да коркуп кетип атабыз. Үйдө тиги бурчта, Фейсбукта отуруп жазып жаткан апаандан да коркуп кетип атабыз. Иштеп аткан адамдардан да коркуп кетип атабыз. Анан улам бирин сүрөп келип эле айтат, ай кок-алаң болбойт, лимит бүттү деп. Могу жерден бүтүрөлү деп өзүбүз ойлонушубуз керек да. Эми революция болбосун, биринчиден революция болбосун. Бирок мен жанагы айтып кеткенде, силер негиз барбы, жокпу деп атпайсыңарбы? Эми бизде мисалы чындап эле октябрь окуяларынан кийин биз президенттик шайлоо өттү, анда эл өзү ушу Садыр Жапаровду шайлады. Өздөрү ошо бийликке алып келишти. Анан кийин Садыр Жапаров кандай убадалар бар эле, кандай убадаларды берди? Жана мен айтып кеткендей, электр энергияга арзандатабыз, чектөөнү алып салабыз, бийликке, мамлекеттик кызматтарга жаштарды алабыз, өкмөттүн 30%-ын аялдар түзүп калат деген ушундай сыяктуу убадаларды берди да, жана башында дагы айтып кеттим. Мисалы, анан кийин кайра мурунку эле мамлекеттик кызматка мурунку адамдарды алып эле улуу муундагы анан айтып калышты. Эми эски кадр, эми алар мыкты түшүнөт экен, жаштар келсе
эчтекен билбейт да деп кайра өзүнүн убадасына өзү каршы нерселерди айта баштады. Анан кийин эми мен ойлойм, Садыр Жапаров өзү үлгү болуп, өзүнүн убадаларын аткарыш керек. Анан кийин бар анткени эл аны шайлады. Анан кийин бизде жана Айрай деген эл аралык республикалык институт дайыма сурамжылоо жүргүзүп турат Кыргыз элинде. Анан кийин ошо Кыргызстанда ошо акыркы эки сурамжылоосунда ошо жыйынтыктарына таянсак, биринчи сурамжылоодо баягы октябрь окуяларынан кийин болчу. Абдан элдин көпчүлүгү ошо Садыр Жапаровду тандашкан. Экинчисинде болсо Садыр Жапаровдун мисалы орду мындай ылдый түшүп кетти да. Бул ошо сурамжылоонун жыйынтыктары эле өздөрү айтып турат да. Тилекке каршы эл биздин ошо өлкө башчысына ишенбей баштады деген жыйынтыкта болчу. Ооба, муну тилекке каршы деп дагы өңүттөп койгонубуз туура болот. Себеп дегенде биздин мамлекеттин туруктуулугу тууралуу, мамлекеттүүлүк тууралуу суроолор ортого чыгып келатат да. Анан дагы бир кызыктуу аспектин ачалы, былтыр биз баш болуп, төш болуп чыкканда, ошол жаштардын 30 жыл ичинде кайсы бир деңгээл жаштардын өсүп чыккандыгы, келип чыккандыгы аренада көзгө басарлык көрүнүп калды. Бирок аны менен катар ошол иллюстрация бул өтө татаал механизмдер ичине камтыган, аябагандай оор процедура менен ишке ашырыш да оңой эмес болуш керек деп мен да ичимен ойлоп атам да. Ооба да. Эми ошол өзүнүн башын өзү кыя албагандыктан кайрадан ошол системаны кайрадан бекемдетүү болуп атат да. Анан жаштарды кайрадан эле ошол жүз катары колдонуп, жүз катары алдыгы флагман катары колдонот дагы, анан артында бир иштер жасалып атат. Эми мындан бир суроо келип чыгат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын жаштары чындыгында ушундай чоң жоопкерчиликти жана оор татаал маселени, ушу чийленип калган маселени алып кетүүгө, жандырып кетүүгө дарымети жетеби? Бизде ушул кадрдык ресурстар барбы? Деги эле биз ушул өзгөчө советтик номенклатура, советтик институционалдык бир эс менен жашап келген, иштеп келген ушу чоң институттарды ордунан жылдырып, жаңыча бир жаңы канды коюштурганга канчалык алыбыз бар? Бул мүмкүнбү бүгүн? Же мындай кичине мындай жумшак өтүшү керекпи? Былтыркы окуялар болуп, биринчи дебиз бул келатат жаштар келатат деди келе да. Анан бир жылдын ичинде жаштардын бирөөсү да жок болду. Анан чын эле сиздин сурооңуз негизинде баягы элдер айтып баштады, ай жаштардын тажрыйбасы азыраак болуп, ошону өзүнүн жоопкерчилигин ала албай, жеткизе албай калат, ошондуктан тажрыйбалуу адамдар келсин депчи. Грузияны карап көрөлүчү. Грузияда өзгөргөндө эмне жаштар келген жок, жаштар келди. Биздин ар бирибиздин жаштардын илими, билими жетишпейби? Жетишет. Анан ушул бала жоопкерчиликти ала алат, иштей алат деш үчүн иш бериш керек. Жоопкерчиликке тартыш керек. А биздики эмне кылып атат? Чындыгында жакшы адистер жанагы парламентке отчет берип аткан учурда деле карап көрсөңүздөр, өкмөт келип отчет бергенде бир бала жакшынакай костюм менен келет, ак рубашканы кийип алат, анан түнү менен даярданып чыгат. Түнү менен даярданат, мындай чоң папкаларын көтөрүп алат. Анан багы атасы апасы дебесе дагы жакшынакай даярданып, чын эле билимдүү да даярданып келсе, анан биздин бир депутатыбыз дагы сен кыргызча дегенде баягы даярданганын баары омейин болуп кетет да. Анткени эми бизде эки тил. Официалдуу, анан биздин өзүбүздүн тили, мамлекеттик тилде. Эгерде мен мамлекеттик тилде сүйлөй албай, официалдуу тилде сүйлөсөм, ал менин сабатсыздыгымды билгизбейт да. Биз ошол жака барганда ошол баланы бул деген кыргызча сүйлөй албайт экен деп ошону талашып, тартышып, урушуп, жердин баарына көрсөтүп баштайбыз да. Анан бир дагы жардам болуп, бир жакшынакай жумушка койгон жокпуз да. Бирдеме болсо эле баягы жаштарды алып коёбу. Акыркыга келгенде ошол көчтүн башында жаштар болот. Азыркы парламенттин тизмесинде дагы жаштар көп. Көрүп турасыздар, көп. Өкмөттүн курамында дагы жаштарды келтирип койду. Жаңы жаштарды, ага чейин жаштар болгон эмес, жок болуп калган. Ал жаштарды бизде айтып атпаймынбы, жанагы сиздин 5 тизмени эмне үчүн чыгарып атат деген айтпаймынбы? Мунун кимиси сулуусун, улуусун баягы көрсөтүш керек дегенчи, кадыр бар. Ошондой эле бул белги да. Мына биздин өкмөттө көрдүңөрбү, жаштар бар. Дейт дагы азыр бирде жаштар силер менен биз иш алып барабыз дейт дагы. Анан баягы
фактына карап келсек жаштар жок болуп калат. Эми Бирок бул деген жаштар иштей албайт, жаштар жоопкерчиликти өзүнө ала албайт дегенди тастыктабайт. эми бизде 28-ноябрда парламенттик шайлоо жаңы система менен өткөн турбайбы? Өткөнү турат буюрса. Аралаш системасы. Бул аралаш системасы Кыргызстан тарыхында биринчи жолу. Анан кийин БШКда жумушчу топто мүчө болуп иштеген Семетей Аманбеков айткандай, бул дүйнөдө дагы мындай практика жок экен. Бизде гана, Кыргызстанда гана, Бул аралаш системасы эми партиялардын катышуусу анан ачык тизме менен да келип жатпайбы? Мисалы 54 талапкерди бекитип жатпайбы? Мына ошол жерде кайсы номурду эл шайласа, эл добуш берсе, мына ошол адамдар келет. Ал эми бизде мисалы тизмелерди бекитүүдө ал жерде квоталар бар да. Жаштар үчүн квоталар, аялдар үчүн квоталар, 3/1 бөлүгү, Анан кийин майыптыгы бар адамдар, мындан тышкары жанагы башка улуттардын өкүлдөрү деген сыяктуу квоталар бар. Эми ошол бардык процедуралар менен туура бекитилген талапкерлер эми келет. Жана квоталар менен жаштар да келет, аялдар да келет, майыптыгы бар адамдар да, башка улуттардын өкүлдөрү да келет. Болгону эми саясий партиялардын өздөрүнүн мындай абийирине коюш керек да. Алар дагы бир кандайдыр бир амал көйкүү мындай ыкмаларды дагы ойлоп, дагы бир нерселерди ойлоп табышпайбы? Мына ошол жагы кызык да. Негизи азыркы шайлоо системасында бул мүмкүнчүлүк бар. Жаштар келет парламентке. Бар болгону менен ал мыйзамда Гулнурма Турбаева эмеге шайлоого 3 күн калганда же шайлоодон кийин деле ошол күн день выборов дегенде өзүнүн заявлениясы менен чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк. Биз айтып атабыз, аялдын ордуна аял келет деп, анан тизмеде аял жок болсо ким келет? Анан ошол шайлоо болуп аткан күнү, шайлоого 5 күн калганда, 5 күн өткөндөн эле карасаңыздар, аябай эле аялдардын баары тизилип келип эле заявленияларын берип чыгып кете беришти. Андай көрүнүштөр да баштан өттү. Мунусунда аял кишинин өзгөчө социалдык тармактарга, социалдык багытка болгон салымын эске алып, балким кичине өзгөрүүдөбүз дейбиз да. Биз баардыгыбыз чоң кулуштар жашап өтүп атабыз. Жаңы өкмөттүн тизменинде аялдар барбы? Квотабыз бул да жок болду. Бир эле айым калды, ал дагы Садам Нуркожоевичтин өтө ишенген айымы. Биз конокто Тарларгүл Токтокунова жана Наргиз Нанакеева, политмеркейчи жана юрист адвокат, учурдагы саясий кулуштарды талкуулап жатабыз. Талкуубуз кызыктуу болуп жатат деп ишенели. Бизде кыргыздарда ошол сынчыл ой жүгүртүү деген түшүнүктү акырындап сиңирүүдө, себеп дегенде орусча критикалык ой жүгүртүү деп жаңырат экен. Критикалык ой жүгүртүү десе көбүн адамдар мындай бирөөнү жамандоо, бирөөнү ылдый алып түшүү, бир гана кемчилигин айтып туруу деп түшүнөт экенбиз дагы. Анын түпкү маңызында бул сынчыл ой жүгүртүү. Башкача айтканда бир маселеге чар тараптан ошол ар кайсы фокустардан көз салып, анан ошондон негизинде өзүңө жыйынтык чыгарыш керек дейт. Биз ушул түшүнүктү силерге дагы жолу сиңирип, ушу кийинки сюжетте сынчыл ой жүгүртүү деген эмне дегенге арнайлы көрүп коюңуздар. Кайрадан студияга кайтып келелик. Мына азыр эле бизге ошол кабарлар келип атат. Жогорку кеңеш жаңы министрлик кабинетинин составын бекитиптир. Мында Акылбек Кусунбекович Жапаров президенттин аппаратынын жетекчиси жана аны менен катар ушул министрлик кабинетин жетектейт да. Арасына бир айым деп жогоруда сөздөштүк. Сиздин баамыңызда кандай? Ысык жаңылыкты ысыгында басып талкуулап калалы да. Социалдык тармакта Базарбаев мырза кайра ордуна келип, Минздравга кошулуп кетпеди эле. Ошону кайра айрып, кайрадан өз ордуна алып келди. Муну мен мисалы жеке туура багыт деп көрөм. Келиңиздер, анда ошол жаңы составдын, жаңы иш аракеттердин жакшы жактарын талдап көрбөйлүкпү? Кайсы плюстарды көрүп алдыңыз сиз? Жакшы плюстар, мен караганда эле баягы юрист катары жаман жактарын көргөм, азыр жакшы жактарын издейм. Мага юстиция министрлигине Баятов. Ошону көргөндө эле биринчи аябай билимдүү, сапаттуу, жаш кадр экен деп ошону карадым. Жана маданият министрлигине дагы жаш бала келди. Жамангулов ошону алып салган күндөр аябай чындыгында Кыргызстандын көбүнчөсү баягы адекваттуу караган кишилердин баардыгы ушуну албай эле койсо болмок деп ойлодук эле. Ошол кайра келиптир, ошол жактарын. Анан бир эле айым болгону абдан жаман болду. Анткени биз
биз айымдар аябай ошо гендердик суроону жакшы коюп, талаптарыбызды кылып, анан наконец-то бир шайлоого келгенде дагы бир айым кетсе экинчи айымыбыз келет элек деп баягы гендерди биз чындыгында демократиялуу болгон өлкөбүз деп ушунубуз менен мактанчу элек. Анан бирок бул жерден 30% дагы айым болбой калганы ушул жакшы жактарын Жууп кетип атат, жууп кетип атат ушул жери мен үчүн. Жок дегенде бир вице-премьер министр Мурда ошондой эле боюнча мисалы Алтынай Сейилбековна иштеп калат эле учурунда. Да. Анан сиз айтасыз жана ага чейин эле биз сүрөп калдым эле кандай жоопкерчилик кандай болот, биздин парламент кандай карат дегенде мен айтпадым беле. Урушат ага чейин тепкилешет дагы, азыр эчтеке кыла албайт. ошол президент кандай сунуш берсе, ошону жакшынакай кылып көтөрүп берет. Бул жерден биз үчүн баягы орусча айтканда ожидаемый болгон ушул эле болот деп ойлойм. Мен бир эле жерден мындай таң калган суроом бар эле. Карап туруп эле биздин жанагы Ташиев мырзаны ГКНБнын чоңу, анан вице-премьер-министр болуп калып атат да. Күч түзүмдөрүн карап калды да. Ошондо силовой структураны он полностью координирует депчи. Анан ал кандайча баягы конфликт интересов бар да. Ал кантип, например, ГКНБда турат дагы бул жерден башкы прокуратураны алып көрөлү. Же МВД. Бул бирөөсү өзүнчө орган, экинчиси аткаруу бийлигине кирген орган болот. Анан ошонун үстүнөн карап туруп бул жерден эгерде ГКНБ туура эмес кылса, аны башкы прокуратура жок дегенге укугу бар да, анан бир чөнтөгүнөн экинчи чөнтөгүн карап туруп эле өзү чечип коет деген сөз да. Анан кандай болот, мунун структураны кантип карашты, анан баягы справка обоснованиясы бар да, всё равночу ошону биздин парламентте эми өткөзүп жиберишти да. Өткөрүп коюшту азыр. Өткөзүп коюшту. Эми иштегенде ал кантип баягы реализация болот? Мен үчүн биринчиден юрист катары абдан кызык. Эгерде мен ГКНБга макул эмес болсом, прокуратурага барам. Прокуратурага макул эмес болсом, андан жогоркуга барам. Ал жерден бир эле Ташиев мырзага барат экенмин да. Анда эмне кылам? Арызданып, өзү эле чечет деген сөз да. Ошол жери кызык. Эми реалдуу иштегенде эми аны көрөбүз. Айымдар, анда мен мындай кылалы, сиздин ишмердүүлүгүңүз бул чыныгы айтылган сөз менен анан ишке ашырылышы. Сиз дагы юрист катары бардык мыйзам чегиндеги ош кыйыштарын байкап турасыздар да. Бирок түпкүлүгүнө келип, биздин саясатчылардын жакшы көргөн бир карманган түшүнүгү бар, ошо биздин эл деген түшүнүктү карманып алышканда, бирок эл деген түшүнүк абдан терең, татаал, чоң бир мындай чоң институт экен, ичинде чоң кубулуштар камтылган, биз дагы мойнубузга алышыбыз керек. Бул ошо эл деген жарманкени колдонгондон токтотсокпу деген ойдомун да. Аябай оор. Эмне айтайын дегеним? Биздин кыялданганыбыз бул жакшы мыйзамдар, ушулардын ишке ашырылышы дегенибиз менен саясатчылар ушу биринде болсо ушу элибиз ушундай да дейт да. Элибиздин менталитет деген сөздү аябай жакшы колдонуп, манипуляция кылганга аракет кылышат. Сиздердин оюңуздар да ким чечет? Оюнчу мамлекет бул кайсы бир социалдык кызматты элдин эсебинен, элдин төлөгөн акысынан, жанакы налогдон кызмат кылуучу гана деп түшүнүшүбүз керек да. Бул түшүнүк тескерисинче кылышат. Ошо элде чоң нерсе жатат, эл өзү сатылат, эл өзү дарманы жок, эл өзү билими жок, эл өзү караңгы деген сөздөр канчалык негиздүү? Биз ушундан кайрып кете алабызбы? Мамлекет өзүнө толук жоопкерчиликти алганга мындай даярбы? Кандай ойлойсуздар? Эми чындап эле элде жоопкерчиликчи. Анткени саясатчылардын дагы эле убадалары тууралуу айтып берсем, мисалы убадалары үчүн, убадаларын аткарбагандыгы үчүн эч кандай мыйзамда мындай жаза каралган эмес. Бул дүйнөлүк практикада да жок. Бул оозунан чыккан сөз үчүн аны жазага тартуу эч жерде, дүйнөдө эч бир жерде андай жоопкерчилик каралган эмес. Ошондуктан албетте элдин өзүнүн элге жараша да, элдин жоопкерчилиги. Биз эгер кимге добуш берсек, кимдин акчасына сатылып, же болбосо мындай жомоктогудой убадаларды айта берсе, өзүбүз алданып, анан добуш бере берсек, албетте биз кайра эле баягыларды алып келип алабыз. Биз деген мындай татыктуу талапкерлерди алып келишибиз керек. Адамдар өз алдынча талдап, баамдап, жанагы сен айткандай сын ой жүгүртүү менен
татыктуу адамдардын ошо жогорку кеңешке келишине өбөлгө болот өздөрү. Анан кийин ошон үчүн биз аларды мисалы Политмеркежи сайтында алардын убадалары бар, алардын убадаларын кандай аткарып жатат ошол боюнча маалыматтар бар. Анан кийин мындан тышкары журналисттер абдан көп иликтөөлөр жасашат. Кайсы депутат кандай жашыруун бизнестерди жасайт, налогдорду төлөбөй качып жүрүшөт. Негизи мыйзам боюнча бизде мамлекеттик кызматкерлер бизнес менен алектенбеши керек. Мыйзам аларга тыюу салат. Бирок алардын ар биринин бизнестери бар болуп атпайбы? Туура. Мына ошол менен биз анан кийин бизнесмендерди алып келип атабыз. Мына ошол журналисттик иликтөөлөр ошол Политмеркежи сайтында деле бар. Ушундай талдап өз алдынча мисалы маалыматтарды окуп, мындай тажрыйбасы мол киши турбайбы, жогорку билими бир эмес 2-3 бар экен, мондой убадалар берген экен, бизнеси жок экен, ушу мыйзам чыгаруу жаатында мондой иштерди жасаптыр, жакшы мыйзамдардын автору турбайбы деген сыяктуу өзүбүз ойлонуп анан кийин туура адамга добуш беришибиз керек да. Элдин колунда, элдин жоопкерчилиги. Эми эч качан баягы убаданы аткарылбаш үчүн алып түшпөйт. Ошон үчүн добуштар, ошон үчүн шайлоо бар да. Шайлоо укугу бар да, ошон үчүн туурабы? Элдин жоопкерчилиги. Мүмкүндүк ошол жерде жыгат да. Эл биз да эми эл. Табылбаш керек. Анан бир кандидат ушу депутатка келген. Эл мени сурап атат дегендер аябай кызык болот, анткени биз да эл мен да сураган эмесмин деп күлүп калабыз го. Эми жоопкерчиликке келгенде элдин жоопкерчилигин биз керт башыбыз менен көрүп жатпайбызбы? Эшикте суук, үйүбүз муздак. Базарга барсак акчабыз жок, машинага отурайбы десек бензинибиз жок, кымбат. Маршруткаларга отура албайбыз. Көчөдө коляскабыз менен көчөдө калып атабыз. Ушул жоопкерчилик да. Бул эми жоопкерчилик эмес. Элдин жоопкерчилиги эртеси күнү эле билинип калат. 6 жыл эмес, ушул эртеси күнү эле билинип калат да. Жоопкерчилик тартып эле келатабыз, жана тартабыз, бирок көчмөн башыбыз эми оңолуп ошол элди алып кетиш керек да. Ошондуктан биздин үмүтүбүз бүгүн да болсо чоң. Анан бизнесмендер келип атат, бай адамдар келип атат парламентке дегенде дагы мен үчүн баягы орустар айтканда двоякое да. Бизнесмен акча табала турган болсо, эмне үчүн ал ушул мамлекетти көтөрө албайт? Көтөрө алат. Өзүнүн чөнтөгүнө тапкан акчаны мамлекетке да тапканганын мүмкүнчүлүгү бар. Ошол жерге келгенде негизи мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштейби деген сөз болуп атат да. Анан депутат болгондон кийин эле ар бир суроо келбесин баягы деп да койбой эле кол коюп кете берет баягы. Жобосу келбей да коет. Же келбей коюп атпайбы. Алар үчүн башкалар кнопка басат. Же ордуна бир адам келип кнопка басып кете берет да. Ошондуктан мен ойлойм, ар бир адам, ар бир депутат болобу, ар бир мамлекеттик кызматкер болобу, ар ким өзүнүн укугун, ыйгарым укугун өзүнүкүн иштесе, эки жакта карабай, тигил эмне деп атат, бул эмне деп атат, ар ким өзүнүкүн иштесе, ошондо бир кандай бир жылыш болот да. Анан биз отуруп алып эле азыркы мамлекеттик кызматкерлер кой мен иштебей эле коеюн, тендерди кылбай эле коеюн, бир мен жаман айтып аткан жана айтып атпаймынбы, реформа деген сөз жаман болуп кетти депчи, ошону кылбай эле коеюн, анткени кылсам эле эртең мени отургузуп коет экен деп унчукпай жакшынакай болуп отурган кызматкерлер көп болуп атпайбы, момпосуйдай болуп. Тилекке каршы алардыкы ошол маалга, ошол убакытка караганда туура болуп атпайбы? Эгерде кылган адамды кемчилиги сөзсүз болот. Бир нерсени кылган адамдын кемчилиги сөзсүз. Анан биз аны эртең эле жетелеп барып туруп отургузуп коюп атпайбызбы? Ошол кылам деген адамга мүмкүнчүлүк да бербей жатпайбызбы? Ошондуктан биздин азыркы мамлекеттеги жумушта тургандар, биздин өйдө жакта тургандар, биздин ушу күрөшөбүз деген сөздү унутсак да. Күрөшөбүз деген сөздү унутсак, бүгүндөн баштап бир нерсени кылалы дейли да. Кылалы. Бүгүндөн баштап оңололу. Кечекиңди унутуп коелучу деп бизде иллюстрация деп айтып эле келатабыз. 30 жылдан бери айтып келатабыз, эле бир иллюстрация болгон жок. Иллюстрациябызды башкача иллюстрация болуп кетет да, башкача болуп кетет. Ошондуктан күрөш менен жаза, жоопкерчилик деген сөздөрдү унутуп, анткени алар болбойт. Анан азыркы модное слово кустуризация деп атпайбы? Ал дагы жок эле, анткени
кустуризациясынын аягы жок, дагы эле башаламан болуп атат. Ачыктык жок болуп атат да. Ачыктык жок, ошондуктан иш берели, жылалы деген сөз керек болуп атат да бизгечи. Чоң рахмат сіздерге айымдар. Менин оюмча абдан бир мындай толук кандуу маек болду окшойт. Келген кезде сүйлөшүп алдык. Бир мейманыбыз келбей калды. Мен силер менен жакшы убакыт өткөрүп алдым. Чоң рахмат. Абдан туура багытта ой жүгүртүүлөр болду. Бизде конокто юрист адвокат Талагүл Токтокунова жана Политмер KG сайтынын жетекчиси Наргиза Нанакеева болду. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер жогоруда уга алгандай Политмер KG сайтына киргиле. Бул азыр оңдайлуу, аты жөнү менен ким кандай сөз айткан, анысы кандай ишке ашып атат, ашпаганы, ашып келе жатканы жана балким ашпай турганы жөнүндө айтылып калган деген убадаларга көзөмөл салып туруңуздар. Элдик көзөмөл бул өнүккөн өлкөнүн эң негизги өлкөсү. Эфирди улантабыз. Бүгүн биз саясат тууралуу сүйлөшүп атабыз. Кеттик. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кайрадан саламатсыздарбы? Бизде конокто Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акбалык Жумалиева айым быйыл 28 ноябрь парламенттик шайлоо, жаңы система, жаңы түшүнүктөр, жаңыча механизмдер, биз учурдан пайдаланып, элдин калың катмарына жаңы шайлоо системасын түшүндүрүп кетсек деген максатта сизди чакырып келип отурабыз. Бүгүн ишиңиздер абдан кызуу жүрүп жатат. Убакыт таап келип бергениңизге чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Кош келипсиз. Акбалык айым, айтсаңыз, эң биринчи ушул жалпы элге быйылкы шайлоонун өзгөчөлүктөрүн так даана баса белгилеп айтып кетсеңиз. Эмне жаңылыктар күтөт бизди? Саламатсыздарбы да бир жолу. Мен башка эфирлерге дагы барып бул жаңы шайлоонун өзгөчөлүктөрү тууралуу көп интервью берип атабыз. Ошентсе дагы элге кенен түшүндүрүп, элге кенен жеткириш үчүн кайталап дагы айта кетейин. Азыр биз ошол жаңы система, аралаш системасы менен шайлоого барган турабыз. Бул аралаш системанын негизги өзгөчөлүгү азыркы деги эле өзгөчөлүктөрдүн бири болуп санынын кыскарткандыгы болуп эсептелинет. Мурдагыдай 120 эмес 90 депутат келген турат. Алардын 36-сы округтардан, бир мандаттуу округтардан, ал эми 54-ü партиялык тизме менен партия менен келген кандидаттар, депутаттар болгон турат. Ошонун үчүн бул аралаш системасы пропорционалдуу бир партиялык система менен жана мажоритарный система менен, округдук система менен келген жатышат. Ошон үчүн бул аралаш деген система болду. Эми бул системанын плюстагы, кээ бирки минустагы жактары болушу мүмкүн деп божомолдонуп атат. Округдук системага токтолуп кете турган болсок, жалпы республиканын территориясы 36 бирдей сандуу шайлоочулары бар округтарга бөлүндү. Алар орточо эсеп менен 100 миңден шайлоочусу бар. Кээ бирки округтарда отклонение менен 20%, кээ биркилери ошол 80 миңден ашыгыраак. Эң көп отклонение бир 20% отклонение болуп, бул норма. Ал эми эң ашып баргандагысы 120 миңден ашпаган шайлоочусу бар. Эң азыраак округтар Таласта 2 округ, ал 80 миңден ашуун шайлоочусу бар 2 округ. Ал эми калган округтарда бирдей мындай шайлоочулардын саны менен 100 миңден орто эсеп менен 100 миңден шайлоочусу бар округтарга бөлүндү. Ал эми экинчи тарапта айтып кетсек, партиялык тизме менен 54 депутат шайланып келет. Алардын өзгөчөлүктү айтып кетсек, бул деген ачык тизме менен шайланып келишет. Мурда партияга эле, партиянын лидерине, жанагы ошол партиядагы күчтүү алдыда турган лидерлерге ишенип элибиз добуш берип келсе, бул жолкуда ачык тизме менен ар бир кандидатка добуш берилет. Ошол бир өзгөчөлүктөрүнүн бири болуп кетет. Анан ушул жерден эле дагы бир айта кетчү нерсе, бюллетендер жөнүндө айта кетсем, шайлоочу шайлоо участогуна келгенде колуна 2 бюллетень берилет. Бирөөсү бир мандаттуу округтан канча кандидат катышып атса, ошол кээ бирки округтардан 5 катышышы мүмкүн, кээ биркиден 10 же андан ашык болушу мүмкүн.
ошол канча бир округдан канча киши, канча биздин жаран өзүнүн кандидатурасын койсо, ошолунчо списокто ошончо киши жайгаштырылат биринчи бюллетенге. Ошол жерден биздин шайлоочулар өзүнө жаккан, эң татыктуу деген кандидатка добуш беришет. Кайсы түстө болот ошол бюллетень? Түс азырынча белгисиз, бирок эки башка түстө. Ал жерде мындай эч кыйынчылык жок. Мурда дагы ушундай система, мажоритардык системаны мурда өткөргөнбүз. Ал жерде оңой эле добуш берет. Экинчиде бир аз кыйын болушу мүмкүн деп атышат. Себеби дегенде экинчи бюллетенде биринчи бөлүгүндө партиянын тизмеси болот. Ал жерде партияга биринчи добуш бериш керек. Партиянын тушуна, кайсы өзүнө жаккан партиянын тушуна белги коюп, андан кийин 54 квадраттар болот. 54 квадраттын өзүнүн жанында катар тизмелери, номерлери жайгаштырылган, цифралар. Ошол өзүнө жаккан кандидат канченчи номерде болсо, ошол номерге белги коюп кетет. Бул жерде дагы бир санаганда жанагы шайлоонун жыйынтыгын чыгарууда биринчи округдардын жыйынтыгы чыгарылат. Себеби дегенде ал жакта эң оңой жолу менен эң көп бир добушка болсо дагы эң көп добуш алган кандидат жеңүүчү болуп эсептелинет. Андан кийин партиялык эсептелинет. Партияныга бөлүп алгандан кийин партиянын ичинде ар бир кандидатты эсептеп чыгыш керек. Жанагы автоматтык эсептөө аппараттары дагы бул системага ылайыкташылып азыр даярдалууда. Шайлоо бул күнү келгенге чейин бардык аппараттар даяр болот деп ойлойм. Эки бюллетенден ошо асуу жанагы эсептөө урналарына салынат. Экөө тең. Ооба, экөө тең урналарга салынат. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, кайсыл жана бюллетендер жарактуу, кайсыл жараксыз болушу мүмкүн деген. Анан дагы бир эки бюллетенде тең эң акыркы пунктта баарына каршы деген пункт бар. Ал жерде эгерде партиядагы бир мандат округтан дагы эч ким купулуна толбосо, анда баарына каршы деген дагы добуш бере алышат. Анан жарактуу, жараксыз бюллетендерди айта кетсек, мисалы үчүн партияга добуш берип, жанагы түбүндөгү 54 бош номерлер бар эмеспи, ошол жака белги койбой кетсе, анда партиянын эсептелине берет дагы, партиянын жанагы 5% босугудон өткөнгө жардам болот. Эгерде ылдыйкы жагына белги коюп, номерге жана бош квадраттарга, кандидаттарга, партияга койбой калса, анда бул кайсы партияга тийиштүү экени белгисиз болот дагы, бул эсептелинбей калат. Анан эки же андан ашык бош квадратка белги койсо, бул дагы жараксыз болуп эсептелинет, тилекке каршы. Автоматтык эсептөө урналары тууралуу суроону дагы бир аз ачыкта кетсеңиз, себеп дегенде жаңы система бул компьютердик программалоо тарабынан дагы ушул жаңыланганга жаңыланыш керек да. Жаңылышпасам ошо Кореядан алынып келинген, анан кечеги акыркы шайлоолордо дагы негизи быйыл шайлоо өтө көп болуп, ошону перенастройка кылууда убакыт жетишерлик болуп атабы, себептен көптөгөн ошо саясий күчтөр тарабынан ошол асуунун өзү асууга болгон маселелер абдан көп да. Ошонун ачыктыгын тастыкташ үчүн атайын иш чаралар өткөрүлөбү, балким демонстративдик түрдө мындай көрсөтүлөбү, кандай түрдө ошол БШК өзүнүн ишмердүүлүгүн толук түрдө ачыктыкка чыгара алат деп ойлойсуз? Туура айтасыз, бул асуу жанагы автоматтык эсептөө аппараттарына дагы кээ бирки ишенбөөчүлүктөр бар. Бирок биздин адистердин айтуусу боюнча бул машиналарга биз толугу менен ишенсек болот. Анан азыр адистер, ушул тармактагы адистер биздин анан жумушчу топ бар атайын. Ошол жумушчу топ азыр бул тармакта аябай жакшы жумуштарды алып барып атышат. Асуу аппараттары баары даяр, даярдалууда. Анан булардын баарын көрсөтүүгө иш пландар бар.
ошол партиялардын өкүлдөрүн чакырып журналисттерди баарына бир күн белгиленип чакырып ошол асуу машиналарын жана ал жака кирип көрсөтүп чыга турган иш пландар да бар. Жакын арада Кудай буйруса ошол иш чаралар өткөзүлөт. Албетте бул абдан керектүү иш чара, маанилүү. Анан дагы бир жагдайы ошол жаңы конституциялык ошол шайлоо тууралуу мыйзам боюнча ошол айымдардын жана мүмкүнчүлүгү өзгөчө ден соолук мүмкүнчүлүктөрүнө деп айтып атам мен азырчы. Орусча ушуну айтып атпайбы? Люди с особенными потребностями здоровья деп атат. Бирок азыркы расмий кабыл ЛОВЗ ошол квоталар боюнча да ачыктамасын айтып кетсеңиз, көбү дагы түшүнбөй атат. Ошол айымдар тизимге киргенден кийин сөзсүз түрдө канча добуш алса дагы ошол бир 2-ден 3 орунду ээлеш керек деген фактылар бар. Ошону ачыктап кетсеңиз, айымдар жана ЛОВЗ тууралуу. Негизи мыйзамда квоталарга токтолуп кетсем, биринчи эле квоталар ошол аялдардын азыр мындай бул жерде аялдар жөнүндө квотаны айткандан мурда мен аялдардын мындай саясатка аралашуусунан оң жактарын айта кетким келип турат. Мен жакында эле бир ошол аялдардын саясаттагы орду тууралуу бир иш чарада катышып келдим. Ошол жерде дагы кенен маалымат алып, кенен биздин шайлоого аттанып аткан кандидаттарга кенен түшүндүрмөлөрдү берилип, анан мындай анализ жүргүзүлгөндө мындай сурамжылоолор болуп ошол жерде эгерде аялдар көбүрөөк аткаруу бийлигине келсе, эмне өзгөрүүлөр болмок деген суроого ошол жерде бир 90%дан ашыгы коррупция төмөндөмөк деген эме айтылды да. Бул дагы бекер жеринен эмес деп ойлойм. Себеби дегенде мындай реальный жашоодон деле алып караганда жанагы ушунчалык мамлекеттик бюджетке кол салып мындай чоң эмеге барган аялдар жок да. Анан аял деген мындай сарамжалдуу келет эмеспи? Ошон үчүн камкор келет. Камкор, социалдык эмелерге аябай көңүл бурулмак. Плюс жактары аялдардын саясатка аралашуусунун плюс жактары аябай көп. Ошон үчүн женский квотанын мындай мыйзамдуу түрдө сакталуусу бизге аябай жакшы. Мындан дагы көбүрөөк болсо дагы жакшы болот. Ошол биринчилерден ошол квоталардан жанагы бир жыныстагы эми аялдар эле эмес, мындан ары балким ушунчалык көз караштар эме болуп кетсе, аялдар көпчүлүк болуп кетип, эркектердин да квотасын тартышып калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн бул эмеде бир жыныстагы партияда бир жыныстагы кандидаттардын жанагы 70%дан ашпашы 30% же аялдар же эркектер болуусу ошол жакшы мындай эме болду деп ойлойм. Мыйзамда бекилип калган жаңылануу. Андан кийин бул жерде мисалы үчүн аялдардан аз добуш алып, бирок ошол 54 кандидаттын ичинде азыр минимальный эсептегенибизде 16 аял келет, ошо 54 кандидаттын ичинде. Бирок кээ бирки партиялар бар, ошол женский квотага көбүрөөк көңүл бургандар. Мисалы үчүн Ата Мекен партиясынын кече съездин өткөргөндө эмесин список тизмени беришти. Ошол жерде аларда алдыңкы 5 кандидаттын 2-өсү аял киши. Бул дагы бир жакшы мындай үлгү деп ойлойм башка партияларга. Кече бүгүн Бүтүн Кыргызстан партия дагы тизмесин алып келип тапшырды. Аларда дагы 16 эмес, талап боюнча 16 мындай минималдуу. Ал деген чек эмес, андан да көп болсо жакшы. Бирок Бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесинде дагы 20 аял бар экен. Бул дагы аябай сүйүнүчтүү кабар деп ойлойм. Андан кийинки квоталар, анан дагы бир айта кетчү нерсе, бул жерде мындай квота, бул женский квота, аялдардын квотасы мыйзамда эле каралып, жана мындай эле списокто алып келгенде эле эмес, мандат алууда, бөлүштүрүүдө дагы сөзсүз түрдө ошол 30%-дык квота сакталат. Мисалы үчүн 10 киши партиядан 10 киши өтүп келе турган болсо, ошонун биринчи
30% аялдарга бөлүнүп туруп, андан кийинкиси гана эркектер башка экинчи жыныстагы биринчи адамдарга. приоритеттүү болуп Ооба, биринчи айымдардыкы. айымдардыкы каралат, андан кийин кийинки мандаттар бөлүнөт. Бул аябай жакшы нишан деп ойлойм. Андан кийинки, анан дагы эгерде аял депутат өз мандатын тапшырып, ваканттуу мандат пайда болгон учурда, кийинки добушту көп алган аял депутат кайра анын ордуна мандат алат. Бул дагы аябай жакшы. Орду талашсыз экен да. Орду талашсыз аялдардын ордуна сөз аялдар келет. Анан кийинки жаштарга көңүл бурулуп, жаштардын квотасы бар. Жаштар 25 жаштан 35 жашка чейинкилер жаштар деген квотага кирет. Алардын 15% квотасы бар, талап. Алар алдыңкы 3 жок дегенде 3-өө алдыңкы 25 тизмеде туруш керек. Андан кийинки дагы бир квоталардын бири башка улуттардын, алардагы башка улуттардан дагы 15% квота бар. Алардан дагы 3-өө алдыңкы 25-ке кириш керек. Анан дагы бир квота бизде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга дагы көңүл бурулуп, алардын шайлоого дагы, шайланууга дагы укуктары Борбордук шайлоо комиссиясы тараптан дагы корголот. Квоталардыкы 54 кандидаттын ичинен экөө сөзсүз мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздан, анын бирөөсү ошол алдыңкы 25-тин ичине кириш керек. Бирок кийинчерээк балким мыйзамдар өзгөрүп, буларды дагы ошол жок дегенде бирөөсүн мандатты бөлүштүрүүгө дагы кошсо деген менде дагы мындай сунуштар киргизсек болот. Эми жанагы эме тарабы, өкүнүчтүү тарабы, булар мандатты бөлүштүрүүлөдө мындай четте калып калат. Ошол буларда добуш алуу дагы кыйын. Айымдардыкына окшоштуруп койсо болот экен да, ордун талашсыз кылып, ордун талашсыз кылып койсо деген мындай ниеттер бар. Бирок кийин бул дагы ишке ашып калышы мүмкүн. Демек, бул жаңы шайлоо мыйзамдарында айымдардын орду талашсыз болгон экен. Бул жакшы жашаан, өзгөчө мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар үчүн дагы ошондой болсо деген ниет бар азырынча. Жалпысынан биз Кыргызстандагы шайлоо системасындай либералдык деп баа берсек туура болчудай окшойт. Ооба. Себеп деген ошол СНГ КМШ чөлкөмүндө абдан бир мындай прогрессивдүү мыйзам нормалары каралган экен. Бул сүйүндүрбөй койбойт. Бирок анткени менен мына ошол мандат бөлүштүрүүдө биз тактоо киргизип алсак, эл журт дагы түшүнүп билсин. Бир мандаттуу округтан депутаттар 54 парламентте 54 парламенттик тизме менен партиялык тизме менен анан мандат бөлүштүрүүдө приоритеттүүлүк менен бөлүшөбү же мындай 36 бул жака кетти, 54 партияны колдоо, ошо менен кошуп туруп 90 болот да. Бияктан эч кандай приоритеттүүлүк жок. Жок. Округтардан 36 ар бири ошол ар бир округтан эң көп добуш алган кандидат алып келе берет. Анан бул жерден дагы бир айта кетчү нерсе, эгерде ошол 36 округтан келген кандидаттардын депутаттардын арасынан ваканттык мандат пайда болсо бир округда, мисалы үчүн башка жумушка кетип, же өзү мандатын тапшырып, же бир дагы башка бир себеп менен ваканттык мандат пайда болгон учурда ал жерде кайра шайлоо өткөрүлөт. Ошол өзгөчөлүгү бар. Ал эми партиялык тизме менен келгендерде ал мурдагыдай эле ваканттык мандат пайда болгон учурда кийинки көп очередь жанагы кезекте турган эң көп добуш алган кандидат мандат ала берет. Ордун ээлейт. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акбалык Жумалиева менен жаңы шайлоо мыйзамдары тууралуу сүйлөшүп атабыз. Сиздер үчүн абдан кызыктуу болуш керек. Жаңы шарттар, жаңы мыйзам акырындап түшүнө берели, көнө берели. Себеп дегенде ушул өтө кыска аралыктар болуп калды шайлоо ортосунда. Ошон үчүн бул билимди бизге ашыкча кылбас. Азыр жарнамалык блок, андан соң шайлоо тууралуу дагы маалыматтарды тескейбиз, тактайбыз, сурайбыз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Быйылкы шайлоо мыйзамдарын өзгөчөлүктөрү тууралуу БШКнын мүчөсү Акбалык Жумалиева менен сүйлөшүп отурабыз. Акбалык айым, айтсаңыз, эми дагы бир орчундуу маселе бул
дебат маселесин көтөргүм келип турат. Себеп дегенде бул эң сонун жана эң туура инструмент кандидаттар үчүн, эл үчүн дагы оң терсин тез келгенге дагы жакшы мүмкүнчүлүк. Аны менен катар 36 округ, 36 округтан бир канча ошол депутаттар бир мандаттуудан талапкер болуп чыгышат да. Анан жергиликтүү телеканалдарда Ош, Нарын, Талас, Баткен сыяктуу телеканалдарда ошолордон ошо кандидаттар канткенде элге чыгып бири-бирин тартышканга мүмкүндүк түссөк болот. Бул негизи мүмкүнбү? Себеп дегенде аябай керек деп эсептейсиз да? Кандай деп ойлойсуз? Ошол өгөт иштеринде бул дебат, жанагы дебат аркылуу ар бир кандидат өзүнүн мүмкүнчүлүгүн жоготпой, ошол бекер берилип аткан эфирден өзүн көрсөткөн аракет жасаш керек. Анан дебаттар учурунда ошол жергиликтүү телеканалдар аркылуу азыр округдардагы кандидаттардын дебаттары жүргүзүлгөн жатат. Бул бекер эфирден пайдаланып, ошол ар бир кандидат өзүнүн программасын элге таанытып, өзүнүн кандай иштерди аткара тургандыгын өзүн таанытып, дебаттарга сөз активно катышат деп ойлойм. Себеби дегенде бул өтө чоң шарт алар үчүн. Андан кийин партиялар үчүн уюштурулуп аткан дебаттар биринчи жаштар үчүн жаш молодежный крыло, жаштардын өздөрүнчө дебаттары болот, аялдардын дебаттары болот, анан лидерлердики болот. Бул эфирлерди дагы туура пайдаланышып, жанагы ал жерде дагы нормалар бар, жана бири-бирин каралоого, жанагы акарат келтирүүгө жол бербеш керек. Анан ошол нерсеге кетирген убакыттын ордуна өзүнүн таанытып, өзүнүн жакшы жактарын, партиясынын жакшы жактарын таанытканга мен мындай дагы кеңеш дагы берип кетет элем. Эфирдик мындай убакытты туура пайдаланышат деп ойлойм. Жанакы бир мандаттуулар үчүн мындай батырасыздарбы? Аябай көп болуп кетиши мүмкүн да. Бир округдан чыккандарчы. Бир мандаттуу округдан ошол чыккан кандидаттарды планировать этип ошол эфирге чакырып дебаттар уюштурулат. Себеби дегенде ар бир региондордо, ар бир областтарда жергиликтүү өздөрүнүн телеканалдары бар. Ошол телеканалдарда жакшылап уюштурулуп, дебаттар программа менен алар өздөрү чакырып дебаттарды уюштурушат. Буюрса батат, көп чыгып кетеби деп атам да менчи, бир округданчы. Катышуулар көп болуп кетиши мүмкүн, өзгөчө эл жыш жашаган округдарда. Акбал айым дагы бир көтөрүүчү маселе бул ошол элди маалымдоо иштерин кандай алып кетейин деп турасыздар. Себеп дегенде кайрадан эле мына кайталансак дагы ушул жаңы система көп анча-мынча юристтер дагы мындай чоочулап түшүнбөй турушат да. Кандай кылып шайлайбыз, кимиси кандай, эки бюллетень каягына салабыз, эмне кылабыз депчи. Ошо маалымдоо иштеринин катарында биз дагы барбыз, бирок ошол жалпы республикалык деңгээлде ошо кыска аралык ичинде жеткиребиз деген мындай мерчемделген пландарыңыздар барбы? Ооба, бул иштер өтө маанилүү жумуштар болуп эсептелинет. Ошол элге маалымат жеткирүү боюнча азыр көптөгөн роликтер тартылып атат, дагы башка иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Жерлерде партиялардын өздөрүнүн партияларды, кандидаттарды мындай кыска убакытка болсо дагы окутуу жана тренингтерди өткөрүп, биз өнөктөш башка жанагы уюмдар менен чогуу окутуулар башталды. Азыр мына жерлерде айым кандидаттарды окутуу башталды. Азыр югта, түштүктө Жалал Абад, Ош областарында башталды. Баары кезек менен Талас, Нарын, Бишкек 20 мол жакынкы аралыктарга чейин бардык региондордо айымдарды окутуу өткөрүлүп бүтөт. Ал эми башка саясий партияларга дагы өткөрүлөт. Анан ошону менен бирге эле элге түшүндүрүү иштери дагы жүргүзүлөт. Бул бардык массалык маалымат каражаттарын колдонулуп, дагы азыр сунуштар бар блогерлерди колдонуу боюнча
ошентип элибизге мындай кенен маалыматты жеткиребиз деген ойдомун. Анын жанагы кандидаттар тууралуу анын партияларды тизмелерин эгерде партиялар азыраак болсо жанагы добуш берүү кабиналарынын ичине ошол ар бир партия тууралуу маалымат илинет деген сунуштар бар. Бирок мына бүгүн съездер, акыркы съездер өткөрүлүп бүттү. Ошол съездер өткөрүлүп канча партия экендиги чечилгенден кийин ал маселелер дагы уже ачыкталат. Эгер кабинкалар жанагы добуш берүү кабинкаларынын ичине илүүгө мүмкүнчүлүк болбосо, ошол ар бир участокто партия жана партиянын кандидаттары тууралуу маалыматтар ошол участокто илинет. Бул абдан жакшы жаңылык болушу мүмкүн. Добуш берген адамга мындай угуп атасыздар, добуш берүү жайына киргенге чейин дагы бир сыйра ошол маалыматты берип, дагы бир сыйра эсине салып, албетте биз эми Борборлук шайлоо комиссиясы ар дайым эле кайсы бир деңгээлде коомдун сокку алдында болуп келет. Бирок чын-чынында келгенде бул болгон ушул коллегиалдык анан аткаруучу туура айтасың. Аткарат да ушул мыйзамдарды, ушул шайлоо таза өтсүн деген ниетти карманат, ошого механизмдерди колдонот да. Бирок анткени менен ошол Борборлук шайлоо комиссиясы быйылкы шайлоодо өзүнүн сиздердин мойнуңуздарга жүктөлгөн оор жүктү, жоопкерчиликти, жаңычылдыктарды эске алуу менен кайсы багыттарды ошол мындай негизги деп көрүп атасыздар да, кайсы жактан кооптонуулар күтүп атасыздар жана кайсы жакты дагы кайсы тармагын бекемдеш керек деп ойлоп жатасыздар? Мен жана жогоруда айтып кеткендей эле биз бир канча жумушчу топторго бөлүнгөнбүз. Ар бир жумушчу топ азыр өзүнүн жумуштарын алып барууда. Ошол эле силер айткандай жанагы эң кооптонуулар мыйзам бузуулар болушу мүмкүн деген. Мурдагы бизде жашырганыбыз эмне мыйзам бузуулар аябай жогорку деңгээлде болуп, ошонун кесепетинен шайлоо бузулбадыбы. Ошол эле нерселер кайталанбашын алдын алып, мына мыйзамга дагы өзгөртүүлөр киргизди, жазалар мурдагыдан катууланды. Бирок ошол нерселерди болтурбоонун алдын алып, азыр бир канча республикалык деңгээлде штабтар ар бир региондордо, ар бир областта өткөрүлүп, мына биздин төрайым өзүнүн катышуусунда бардык күч органдары менен биргеликте штаб өткөрүп, ошол жерде канчалык деңгээлде чогуу иштөөнүн керектигин, чогуу иштөө жанагы маанилүү экендигин түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жанагы шайлоонун ошол мыйзам бузуулар болбошун алдын алуу иштерин жүргүзүлүүдө да. Эми дагы көп нерсе биздин саясий партияларга дагы көз каранды. Себеби дегенде жанагы алар жанагы добуш сатууну токтотсо, административдик ресурсту колдонууну токтотсо, шайлоо албетте таза мындай кандайдыр бир деңгээлде таза өтөт. Ошон үчүн саясий партияларды дагы чакырып кетем, мындай мыйзам бузууларга барбай, мамлекеттин келечегин ойлоп, туура жанагы агитация иштерин дагы башка ошол шайлоо күнү дагы мыйзам бузууларга барбай, мындай мамлекетти ойлоп, өздөрүнүн мындай милдетин туура аткарышат деп ошого чакырып кетет элем. Эң туура чакырык. Анан көзөмөл салуучулар тууралуу дагы сурап кетиш керек болот. Бул тармакта бул дагы бир эң негизги ошол шайлоонун фундаменталдык бир элементи, наблюдатели, көзөмөл салуучулар болуп калган кыргызча. Көзөмөлчүлөр. Байкоочулар. Ошо байкоочулар институту дагы ар дайым өнүктүрүп, ар дайым модернизация болуп туруш керек. Тилекке каршы биз билебиз, Кыргызстандын айрым жерлеринде ошо байкоочулар ошол кандидаттар тарабынан, саясий күчтөр тарабынан чынында келгенде ошо күчкө салынып эле кээде шайлоо жеринен алынып кетишет, кээде зордук зомбулук колдонулат. Ошолордун бир иммунитетин, ошолордун коопсуздугун, ошолордун баалуулугун жогорулатыш үчүн да кандай иш-аракеттер жүргүзүп жатат. Адам ар бир кандай адам өзүн ушу байкоочу боло алат деген суроону бергим келип турат. Байкоочулар маселеси абдан маанилүү эмеспи? Ооба.
байкоочулар эми бизде коомдук байкоочулар дагы бар, эл аралык байкоочулар бар, анан Көз карандысыз да байкоочулар көз карандысыз байкоочулар бар. Алардын коопсуздугун эми ар бир ошол шайлоо, мындан мурунку шайлоо өнөктүгүндө деле ошол аймактагы жанагы биздин күч органдары алардын коопсуздугун камсыздашы керек. Ар бир ошол шайлоо участоктарында сөзсүз күч органдары аларды көзөмөлдөп турат. Анан жанагы алардын эле эмес, ошол жердеги мыйзамдуулукту, добуш сатууларды, административдик ресурс колдонуларды ошолордун баарын кошо көзөмөлдөп туруш керек алар. Менин оюмча жанагы өтө деле жана алардын эмесине коркунуч жаралбаса керек деп ойлойм. Байкоочуларга өзгөчө бир мамиле керек да. Көрүп калдык да биз өткөн шайлоолордо ар кандай кылып ошол бир аз коопсуздук маселеси каралса деп ойлойбуз да. Анан урматтуу Акбал агайым, ушул жаңы шайлоо мыйзамдарын ошо кабыл алгандан кийин бул албетте саясий чечимдер болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын өзүңүздүн бир мындай адамдык тарабын ачкым келет да. Ошол жакта коллективде канча киши иштейт, алардын жаш курактары кандай, анан борбор шайлоо комиссиясында биз менен эле сиздин ушул кошуналар, жакын эле адамдар, ушу мекендештерибиз эле иштейт да. Бирок коом тарабынан ушу БШКга ушундай бир чоң басым болот да. Ошо коллектив тууралуу айтып бериңиздерчи. Канча рабочий группа, канча жумушчу топ түзүлгөн, ички баягы коллективдин маанайы кандай, ичке даярлыктар кандай жүрүп атат? Ошол тууралуу айтып берсеңиз, мындай адамдык жагын ачалычы. Бул абдан маанилүү болот да бизге дагычы. Ооба. Бизде азыр 12 мүчө бар. Негизи борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү 12. Алардын 6 мүчөсү саясий партиялар тарабынан келген. Ал эми 6 президенттик квота менен келгенбиз. Мен дагы ошо президенттик квота менен келгендердин бирөөсүмүн. Бул жерде бардыгы мындай кээ биркиси ошол саясий партиялар тарабынан сунушталып келгендери деле партияларга эч кандай мындай аларга жан тартып же башка нерсе жок. Себеби дегенде ошол алар келген партиялар деле бул шайлоого катышып атышкан жок. Биз деле ошол бардыгыбыз бирдей добушка ээбиз. Ар бирибиз бизде ошол отурумдар өткөрүлүп турат. Күнүнө кээде бир канча отурум өтүп калат. Ар бирибиздин добушубуз бар ал жерде. Эч мындай ал жерде бир жанагыдай бир киши үстөмдүк кылып же башка деген нерсе жок. Себеби дегенде мисалы үчүн же бул нерсеге сен добуш беришиң керек же мындай деген нерсе жок. Ал жерде бардыгыбыз кайсыл маселени туура деп ойлосок, ошого же макул же каршы деген добушубузду берип, ошол көпчүлүк добуш менен ар бир маселе чечилет. Бул жерде чынын айта кетейин, мен борбордук шайлоо комиссиясына келгенге чейин мен да борбордук шайлоо комиссиясына аябай катуу сындап жүргөн адамдардын бири болчумун. Бирок ичинен кирип уже көргөнүңдөн кийин көп нерсе борбордук шайлоо комиссиясынан мындай көз каранды эмес экендигин, анан ошол нерсеге мен күбө болдум. Себеби дегенде жана силер айтып кеткендей, биз жана коллегиальный орган, бизде мындай шайлоонун жана мыйзамдуу өтүшүн, шайлоонун уюштуруу иштерин, ошол нерселерди гана биз мындай аткарабыз. Биз кээ бирки чечим кабыл ала турган жанагы эмелер бар. Себеби дегенде жанагы мыйзам бузуулар болгондо биздин дагы өзүбүздүн жанагы өзүбүз мисалы үчүн партия жана кандидатты тизмеден жана четтетүү, ал эмес партияны дагы четтетип койгонго биздин эмебиз, мүмкүнчүлүгүбүз, укугубуз бар. Ошол укуктарыбыздан биз эгерде одоно мыйзам бузуулар болуп атканда, биз ошол укуктарыбыздан сөзсүз колдонобуз деп ойлойм. Бул жерде дагы бир айта кетчү нерсе, жанагы азырдан эле мындай суроолор келип түшүп атат. Мына өгүт иштеринде мыйзам бузуулар башталды. Мисалы үчүн соцсеттерге жанагы кандидаттардын сүрөттөрүн жайгаштырып агитация жүрүп атат деп. Биз мындай учурда соцсеттерди
биз контролдой албайбыз. Себеби дегенде мен дагы мурда кандидат болгом. Съезд өткөн күндө баштап эле, съезд өткөндө агитация башталып элек мезгил болот. Бирок ошол съезд өткөн күндөн эле мени мен тааныган, мен кээ бирки адамдарды мен тааныбайм, бирок мени тааныган кишилер сүрөтүмдү өздөрү скачивать этип жүктөп алып эле мени куттуктап башташты. Бирок мен кээ биркисин көрсөм, кээ биркисин көрбөй калып аттым, кайсы жактан мени Аны контролдоо да оор эмес. Ал контролдоо оңой эмес, кандидат да контролдой албайт. Аны мындай эч ким контролдой албайт деп ойлойм. Ошон үчүн биз бул жерде бизге дагы азыр мындай кээ биркилер чалып атат, сиздер эмне үчүн Facebook'ту контролдой атабыз деп атасыздар депчи. Аны биз эле эмес, башка органдар деле аны контролдой албайт. Себеби дегенде бул дүйнөлүк соцсеттер, аларды контролдоо мындай биздин колубузда эмес. Аларды мындай кээ бирки өздөрү мыйзам бузуп кандидаттар жайгаштырып атса, аларга биз эскертүү беребиз. Бирок башка тараптар, башка бирөөлөр агитация эмес, мындай сүрөттөрүн коюп куттуктоо иштери жүрүп атса, биз ага тыюу сала албайбыз. Акбал айым, эң негизги маселе бул жана сиз айттыңыз, ошол саясий партиялардын өздөрү кандай ишмердүүлүктү алып кетет деп. Мен азыр саясий маселеде эч кандай көтөргөнгө акым да жок. Мен ал жөнүндө сүйлөшпөйбүз, бирок ушул добуш сатып алуулар орун ала турган болсо, ушундай моделяция кылып көрөлү да. Анда бул нерсени кантип жана кандай жол менен тастыкташ керек? Сиздерге кандай кайрылат? Жаран же жарандардын тобу же саясий топтор жана Борбордук шайлоо комиссиясы бир саясий топту же кандидатты четтетип салууга мыйзам уруксат берет сиздерге. Кандай далилдер менен келиш керек? Бүгүнкү заманды эске алганда, бүгүн фото, видео заманы, кагаз иретиндеби, кат менен кайрылабы? Ошонун механизмдерин айтып кетсеңиз, биз дагы элдер дагы билсин, ошону жакшылап эл көзөмөлү кылып турсун деген ойдо да. Ооба. Мындай да кээ бирки учурда мындай аябай алдыда күчтүү бараткан партия же бир кандидат болушу мүмкүн да. Ошол кандидатка же партияга буттосуу үчүн дагы жалган маалымат бергендер дагы болуп калып атат. Андай нерсе мурунку шайлоодо дагы болду, жергиликтүү кеңешке өткөн шайлоодо. Ошол нерселерди аныктап туруп, анан Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн мындай чараларын көрөт. Эгерде массалык түрдө жанагы бир нарушение болсо эле четтетип коёу деген ал туура эмес, бирок эгер ошол кайталап же массовый мындай сатып алуулар ошондой болуп аткан учурларда Борбордук шайлоо комиссиясы сөзсүз түрдө чара көрөт. Ошол мыйзам бузууларды көргөн адамдар сыйра айткандай эле ошол сүрөткө тартып, видеого тартып, бирок так ошол мыйзам бузуунун мындай факт менен Борбордук шайлоо комиссиясына же болбосо ошол округдук шайлоо комиссияларга, участкалык шайлоо комиссияларына жеткирип берсе болот, же болбосо Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында атайын жанагы ишен эмелер бар, номерлер, ишеним номерлери. Ошол номерлерге чалып, анан видео жанагы материалдарын жүктөп жөнөтсө болот. Жанагы бизде дагы оперативдүү жанагы реагирование бар, топ бар. Алар дагы иш алып барышат. Текшерүү сөзсүз болот. Анын заседанияда алып чыгып биз карайбыз. Ошол 12 мүчөнүн добушу менен ошол партиянын же болбосо кандидаттын жанагы тагдыры чечилип калышы мүмкүн. Ошон үчүн жанагы массалык сатып алуулар деги эле мыйзам бузууларга барбоосуна мен чакырып кетет элем. Себеби дегенде бул шайлоо мурдагы шайлоолордон дагы өзгөчө, анда катуу контролдо өтөт. Ошону эске алышып, мыйзам бузбоого мен чакырып кетет элем. Чоң рахмат сизге, Акбал айым. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Ишиңиздер оңой олтоң иштерден бири эмес. Мына бүгүн кечээ, анан келе жаткан тоо бүткөнгө чейин дагы көп ошол
көптөгөн сыноолор сиздерге дагы, элге дагы, кандидаттарга дагы, партияларга дагы жүктөлгөн. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, бул шайлоо мүмкүндүгүнө ээ болуу, бул мамлекеттүүлүк жана эркиндикке ээ болуу ар бирибиздин мойнубузга мыйзам чегинде жана өзүбүздүн ыйгарым укуктарынын алкагында жоопкерчиликти артышыбыз керек. Шайлоочу шайлоочудай, шайлоочу топтогон саясий партиядай, кандидаттай болушу керек. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясы ушул элдин пикирин ортого салып шайлоо өткөрүүдөгү болгон күч аракетин жумшап жатат. Бул тууралуу бизге БШКнын мүчөсү Акбалык Жумалиева айтып берди. Саясий оюндар, саясий кубулуштар, саясий кыймыл-аракеттер кайрадан кызып баштады өлкөбүздө. Эң негизги биздин тилегенибиз ушу элдин тилегиндей эле тынччылык, аманчылык менен ушул күндөрдөн өтүп кетели, эртерээк бир стабилдүүлүккө түшүп, биз кыялдан жүргөн мамлекетти чогуу кургандай бололу. Саясатты бул студияда көп сүйлөшөбүз. Актуалдуу маселелер көтөрүлөт бизде. Иш күнүнүн кечкисиндер менен болдум. Кештин кезекчиси мен Эркин Нурбаев. Сак саламатта туруңуздар. Эртеңки эфирде көрүшкөнчө бар болуңуздар.